Негизи биз кыргыздар эпосторго бай элбиз да. Анан эпостор бизге бекерден берилген эмес да кыргыздарга. Кыргыз негизи ошол Кудай тандаган элдердин бири. Ошол канча Манас бүгүн азыркы китептердин баарын, Манастын баарын өртөп салса дагы, эртең Манасчы чыгат, кайра Манас айтат, ал Манас жаңыланып келе берет да. Мындайча айтканда биз эл катары биз өзүбүздү таанышыбыз керек да. Биз ошо өзүбүздү тааныбай эме болуп атат да. Өзүбүздү тааныбай ошол баалуулуктарыбызды колдонбой, мындайча айтканда чоң инструменттерибиз бар. Чоң бизге жардам бере турган, жашоодо жардам бере турган нерселер бар, бирок ошону кыргыздар биз колдонбой келебиз да, мындайча айтканда. Анан ушундай негизи Саякбай Каралаев айтып атат, Манас өзүнүн Манасын 6 шердин кенжеси деп атат да. Сагынбай Орозбаков 7 султандын бири деп атат Манас өзүнүн Манасын. Анан бул Манастардын баары буга чейин дагы Төлөк Төрөкан деген да санжырачы бар экен. Ал айтат, Манаска чейин дагы 6 Манас бар депчи. 6 эпос бар. Алардын аттары башкача болушу мүмкүн, бирок ошо Манастан кем эмес, ошондой дагы биздин эпостор бар да. Анан ошонун ичинен дагы биздин кенже эпостор деп коебуз. Анын ичинен Эртөштүк деген да эпос бар. Эртөштүк ушу Манастын чоросу болот да. Кийин келип Манаска келет. Анан бүгүн ошо биз эмне үчүн мен Эртөштүккө кайрылып атам, эмне үчүн ушул теманы кайра эметип атабыз дегенде, элдердин да суроосу азыркы учурга аябай эме келип атат да, төп келип атат. Биз дагы Эртөштүктөй болуп, баягы өз жашообуз менен жашабай, көпчүлүк азгырыктарга бурулуп кетип атабыз, адам катары, эл катары дагы. Манаста 2 түшүнүк бар. Кичи казат бар, анан чоң казат бар да. Ушу кичи казат бул адам өзүн тааны. Андан кийин адам дагы, ааламдагы бүт нерселер бирдей эле жасалган да. То есть мындайча айтканда, түпкү өзөгү баардык нерсеники бирдей. Адам кандай жаралса, эл да ошондой. Эл кандай жаралса, аалам да ошондой да. Ошол адам өскөн сайын 18 миң аалам деп атпайбы, 18 миң кыр бар. Адамдын дагы 18 миңи бар, анан 18 миң аалам дагы бар да. Мындайча айтканда, ошонун баары бирдей жаралган. Анан кийин биз ошону изилдеп келгенде, биз ошол кырларыбызды тааныбай келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Анан Эртөштүк ошо Манаска келгенге чейин ушундай жол басат. Анан ушул жолду басып бүткөндөн кийин анан Манаска келет да, мындайча айтканда өзүнүн ошол өзөгүн таап, өзүнүн багытын таап, өзүнүн кыла турган ишин таап, анан ошондо Манаска келди деп эсептесек болот да. Ошондо Эртөштүк болот. Ага чейин Эртөштүк аябай чоң сыноолордон өтөт да. Анан мен азыр кыскача Эртөштүктүн эмесин айтып берейин, эпос. Окусаңар керек, окугандар барбы? Ким окуду эле? Сиз окугансыз. Эртөштүк 9 уулдун кенжеси болот. Эртөштүктүн атасы Элеман. Кыргызда Эл Аман деген ат бар, анан Элеман деген да. Эртөштүктүн атасы Элеман. Анын эмеси боюнча баягы кандай киши болот? Азыркы адамга окшош да, азыркы жашап аткан адамга аябай окшош, эме болот. Баарын эле ээлеп алсын деп жер кооруган, малды көбөйткөн, ушундай мал бакканга аябай кызыккан, мындай дүйнөгө кызыккан киши болот да, эли. Баарын эле ээлеп алсам, тиги кой деле меники болсун, тиги уй деле меники болсун деп анан ошентип төрөлгөн балдардын баарын малдын аркасына салып эмете берет. Анан 9 баласы ошо мал ээчип кетип, мал багып, мал айдап кетип, ошол бойдон жоголуп кетет. Анан ошентип бир топ эмеге жашка барып калат Элеман. Анан балдары жок, же малы жок, малын балдары айдап кеткен, анан балдары жок. Анан ушу Элемандын сүрөтү азыркы эмени
аябай чагылдырат да азыркы кыргыздарды. Биз азыр дүйнөгө кубалап, акча кубалап туш тарапка кетип калдык да. Анан үйүндө кызмат кыла турган, ата энесин карай турган, элин жерин карай турган эл жок да. Баары мал кубалап кеткен. Үстүнө чыгып да бир айтып коесузбу. Анан кийин эмеде ошентип айдап кетет. Анан кийин Элеман кемпир экөө дагы бир балалуу болсок деп ойлонушат да. Ага чейин балдарын баягы Кудай бере берди, бир ата катары, эне катары даяр болгон жок. Бала өзү эле келе берет экен деп балдарын аябай деле тарбия берген жок, кандайдыр бир билим берген жок. Ошол ал балдарын тирүүлөй өлтүрүп алды да, мындайча айтканда. Азыр да балдар бизде ошондой чоңоюп атат, ошондой өсүп атат. Сабакка кетет, эмне окуп атат, ата энеси акча берип койду, тамак ашына бирдеке жолуна киресине берип койду, башка иши жок да. Ата энесинде да иши жок, баланын дагы эме менен иши жок да. Анан кийин жанакы аябай эме ошол учурга келет, балдар жок калганда, анан баягы карыган учурда дагы бир балалуу бололу деп, анан кийин Кудайга тиленип, Кудайга карабышат да. Мындайча айтканда, алар да жана ошол өзүнүн ички дүйнөсүн изденүү, Кудайга кайрылуу, Кудайды эстеп башташат да. Анан Кудайды эстеп баштап, анан тиленип отуруп, мазарларга барып, анан ошо бир мазардан эртөштүктү тилеп, анан кийин Кудайга үнү жетип, ошо Кызыр ата келип, анан эртөштүктү берет да. Эртөштүк ошол жерден төрөлүп чоңоет. Анан эми ата эне эмне кылат? Баягы баланын баркын бербей жүрүп, анан кайра эртөштүктү бардык нерседен коргоп, эчтекеге аралаштырбай, эчтекени айтып бербей балдарды чоңойтот. Анан эртөштүк мындай чоңоюп калганда тегерегинде эртөштүк менен ойнор бала калбай калат да. Ал кармаганын ошо талкалап, сабап, алдан бала качып калат. Анан кийин элдер айтат, каргайт да баягы. Сен тиги Элемандын баласысың, ушу сенин тентип кеткен 9 агаңдай сен деле мындай зөөкүр экенсиң деп мындай жаман сөздөрдү айтышат да. Анан ошонун аркасы менен төштүк анын агалары бар экенин билет. Ага чейин билбейт да. Агалары бар экенин. Азыр биздин элди салыштырсак, биз дагы мындай ошо биз буга чейин чоң мурасыбыз бар экен, чоң биздин билимдерибиз, илимдерибиз бар экенин билбей жүрөбүз да. Анан башка элдер айтса, биз таң калып, чын эле ошондойбу, кыргыздар ушундай болгонбу деп, ал биз башка адамдардан угуп атабыз да. Анан ошонусу менен келип, ата энесинен сурап, эртөштүк агалар жөнүндө билет да. Анан ал агаларын издейм деп кетет. Барып издеп жүрүп, анан кийин баягы агаларын табат. Агалары болсо чынында ошол мал багып, малдары болсо сай-сайга толуп, мындай эметип калат. Жер жайнап малы толуп, жанакы жерге батпай калган болот. Агалары болсо ошо малдын аркасынан кубалап жүрүп, ошол өзүлөрү ачка, арык, жүдөгөн, ошончо мал багып жүрүп, ошо малдын үзүрүн билбеген, ошону союп жебеген, ошону кандай бир пайдаланбаган, кийимдери тытык. Азыркы биздин акыбалды да кайра эле чагылдырат. Эмнеге дегенде, баягы канча акча болгону менен адам бактылуу эмес, ошону колдоно билбейт, ошонун жашоосуна бакыт алып келбейт да, мындайча айтканда. Анан кийин ошо эртөштүк барып, аларды жуунтуп, киринтип, сакалдарын алып, ошол улуусу аксакал болуп калат уже, 9 агасынын бирөөсү. Эң кичүүсү уже кара сакал болот. Анан кийин баягы аларга ошол айтып берип, ата энеси жөнүндө айтып берип, тамак бышырып берип, кийимдерин жаңылап, мал союп берип, тамак ичирип, анан кийин тойгузуп, анан ата энесин алып келет. Ата энесин алып келсе, Элеман баягы эле эмесин баштайт. Ич тардыгын баштап, жана сай эмелери турса, ошо балдарына түлөө кылбай, балдарга айтканына сүйүнбөй, мындай унчукпай эле коет да. Анан аларды көрүп, анан Сарыбай деген бир бай
башка адам ушул баласын баалап, балдарын баалап келди де анан ага той төлөө өткөзөт да. Мындайча айтканда азыр биздин балдарды ата энеси өзү сыйлабай, башка адамдар да сыйлап калды. Башка балдар, например, биздин жакшы жумушчулардын баарын чет өлкөгө чакырып атат. Тияка иштегиле, бияка иштегиле деп. А биз өзүбүз бияктан иштете албайбыз, өзүбүз бияктан тил табыша албай атабыз, өзүбүз бияктан кандайдыр бир маселелерди чече албай атабыз да. Анан ошонун аркасы менен жанакы ошол тойду дагы тиги Сарыбай жөн бербейт. Аны эл шылдыңдап, ушунча балаң бар, ушу бир той өткөзүп койбойсуң деп шылдыңдаса да болбогот. Анан ошондо башка киши өткөзүп берет да ошол тоюн. Андан кийин дагы бир тойго баратса, балдар баратса, элемандын астынан кыздар чыгып, жана 40 кыз чыгып, шылдыңдашат аларды. Тобуңар менен жүрөсүңөр, онуң эртең бойдоксуңар, бирөөң да аял алган эмессиңер деп алар да шылдыңдайт да. Анан ошонун шылдың менен кайра эме эртештик үйүнө таарынып келип, анан атасына айтат, бизге аял алып бер депчи. Мындайча айтканда, эртештик өзүнүн жашоосу менен жасабай, ушул күнгө чейин баягы бир атасынын кыялдарын кылат, анан кийин атасынын ою менен болот, анан агаларын издеп барат, алар да алып келет, ошо эл тигинтип айтты, эл мынтип айтты менен жашайт да жалаң, өзүнүн ою жок, өзүнүн жашоосу жок. Мындайча айтканда, өзүн тааныбай, өзүнүн ким экенин билбей жүрүп эметет да. Анан атасы кыдырып жүрүп, дагы бир байды табат, анын дагы 9 кызы болот, 10 кызы болот. Алар 10 кызы бойдок болот. Биздин азыр коомдун эмеси да, эркектер аял алгысы келбейт, аялдар күйөөгө тийгиси келбейт. Күйөөгө тиейин десе эркек жок дейт, эркектерден сурасаң кыздар жок дейт. Бирок баары эле толтура жүрөт, бири-бирин көрбөй калган акыбал да. Анткени адамдар көбүнчө бири-бирин материалдык дүйнө менен, материалдык көз караш менен, материалдык көз менен сынап, бири-бирине мындай көп сын айтып, бирок кабыл алуу жок да. Мындайча айтканда, кабыл албай ошол эметип жүрүшөт да. Анын эртештин атасы ошо таап келет, аларды үйлөнтөт. Анан ошол тойго эртештик барбай калат. Калгандардын баары кетип, эртештик барбай калат. Ушул жерден Кенжеке деген касиеттүү кыз эртештиккө багышталат, эң кенжелүү кызы. Бирок ал кыз сырдуу кыз болот да, ал дагы. Анан эметкенде баягы тияктан келатканда ошол алдын ала эмне боло турганын билип, атасынан жанакы атын сурап алат, чары инген төбөсүн сурап алат. Ушундай көп даярдык менен келет да, анан атасынан болот өгөө сурап алат. Негизи эле үй бүлө деп коебуз, анан өгөө. Негизи бизди бири-бирибизди мындай сүрүштүрүп, тарбиялап, бири-бирибизди баягы ийкемдүү кылып, бири-бирибиздин кабыл алуубузду тарбиялап эметкен нерсенин баары үй бүлөдө болот. Биз эмне үчүн үй бүлө деп коет го, баягы бизди мокоткондагы үй бүлө, курчутканда үй бүлө, бизди сындырганда үй бүлө, бизди чоң деңгээлге чыгарганда үй бүлө, бизди чалганда үй бүлө, эметкен дагы өйдө көтөргөндө үй бүлө болот да. Анан ошол үй бүлөнүн негизи ошол үйдө ачык эме болуш керек да. Мамиле жакшы болуш керек, ачык сүйлөшүү болуш керек. Ошо көп ачык сүйлөшүүлөр болбойт. Анан баягы эмеден келатканда, баягы келиндердин баарын тияктан той кылып, анан көчүрүп келатканда бир жерге токтошот, ошол жерден бир аз тамак ичип алалы деп эметип токтогондо, анан кийин элеман атасы баягы суудан агып келаткан өпкөнү көрүп калат. Негизи өзү бай киши. Малы жерге батпайт, мүлкү жерге батпайт, ушундай бай киши. Анан кийин баягы даңгыт менен маңгытты тойгузам деп, иттери да бул. Ошо иттерин тойгузам деп, сууда агып келаткан өпкөнү тиги укурук менен сайып алам деп эметет да. Анан укурук менен сайып алганда ошол өпкө желмогуз кемпир болуп айланып, анан элеманды эметип алат, басып алат да. Анан басып алып кыйнайт. Ошол желмогуз кемпир 7 баштуу желмогуз кемпир да негизи. Анан кийин элеманды кыйнап, ошол жерден баягы элеман өзүнүн эмесин
малын тартуулайт да, малымды берейин десе, малыңды эмне кылам, сен эртең өлсөң ал малың мага калат, ал сен бербесең да меники деп атат да. Анткени биз ушул дүйнөдөн эчтекени алып кете албайбыз. Өлүм эгер алып кетсе, малың баары биякталат. Анан мал негизи кыргызда айтып коет, бул бир жуттун же бир жоонун эле малы деп коет да. Бир күндө жоготуп коюшу мүмкүн. Бүгүнкү күндө биздин малыбыз жок болгону менен бизде акчабыз бар, бизнесибиз бар, ошону деле мал деп түшүнсөк болот да. Биз бүгүнкү кылып аткан ишибиз көпчүлүк адам ошо үй бүлөсүнө көңүл бурбай, өзүнүн ички дүйнөсүнө көңүл бурбай, мал кубалап, мындай айтканда бизнес кубалап, акча кубалап, кандайдыр бир бийлик, байлык кубалап кетти да адам. Анан ошол экинин баарын сунуштап көрөт. Анан айтат, сенин көрсө эчтекең жок турбайбы, бир балаңдан башка эчтекең жок турбайбы? Анан ошол эртештиктин жанын сурайт да. Анан атасы айласы кеткенде атасынын баласынын жанын бергенге макул болот. Анан ошол эртештикте айтылып атат, ошол болот өгөнү тиги кенжекеден сурап, эски журтка таштап кетесиң, анан мен балаңды жибересиң, ал жерде эртештик жок да. Жибересиң, анан ошол жерде мен өзүм кармап алам деп экөө сүйлөшүп алып анан кетет. Аны атасы баласына айтпайт. Ал ошо өгөнү сурап алып, ошо өгөнүн ичинде эртештиктин жаны болот, аны эмеге очоктун жанына таштап кетет да. Анан үйүнө барып, эртештикке айтып берип, анан эртештикти жөнөтөт, барып ошол өгөңдү алып кел деп. Бул нерсени Кенжеке негизи билет. Кенжекеге ал жерден Кенжеке Айсалкынга да кезигет. Айсалкын бул пери. Ушул мурун эртештик менен кезигип, ал эртештикке жардамга келген пери, ал менен ойноп, ал күн менен 7 күн жашап, ал менен Бокмурунду төрөшөт. Бокмурундан анан кийин Көкөтайга бала кылып беришет. Анткени тиги пери эртештиктин жолунда аябай көп сыноо бар экен, азыр жашоого даяр эмескен, мен сага акыреттик аял болом деп, анан кийин кетип калат да. Бирок жанакы жерден эмеге Айсалкынга кезигип айтат, ушундай деп айтканда, бирок Айсалкын кабыл албай коет ошол жардамды. Мындай айтканда, кайыптан келген жардамды кабыл албай коет. Анан кийин ал каргап, терс карап коет да Айсалкын. Анан кийин эртештик каргайт. Муну дагы аялы Кенжеке эртештикке айтпайт. Мындай айтканда, эртештик эчтеке билбейт, бирок туугандарынын баары, үйүндөгү үй бүлөсүнүн баары билет. Ошол орго салып атканын, ошол орго баратканын баары билет да. Анан кийин баягы эмеге барарда Кенжеке билет да, анан даярдап өзүнүн атын берет. Атасынан сурап алып келген атын, чалы куйрукту берет. Эртештиктүү өзүнүн чайинги тонун берет, аялдын кийимин кийгизет, мындайча айтканда. Ички тон да бул. Мындайча айтканда, бул жалаң эле акылдын ою менен эртештикти даярдап, жанакы гүл азыгын берет, ошо менен баарын жөнөтөт. Барып, ошо эмени алып кел, тиги кемпир менен сүйлөшпө, жанакы эмени өгөнү алып алып эле кач депчи. Ушул эпостордун баары жалаң символдор менен берилген да. Негизи биз эпостордун баарын чечмелешибиз керек да. Бунун баары символ болуп берилген. Бул аялы дегени бул материалдык дүйнө. Ар бир адамда биздин аял жагыбыз бар, эркек жагыбыз да бар. Биз ошо материалга дык жакка аябай берилип калгандан мына аты бул акыл да. Чалы куйрук бул акыл. Көйнөгү деп атпайбы, ошол мүнөзү эмеси баскан турган баягы өзүнүн ою жок, баягы өзүнүн эмеси башка бирөөнүн акылы менен, башка бирөөнүн эмне дейти менен, эл эмне дейт, ата энем эмне дейт менен жүргөн киши болот да. Ошол моментке чейин эртештик ушундай жигит болот. Бирок өзү зор жигит. Бирок жалаң эле өзүнүн эмесин менен жүрбөй. Анан биз көпчүлүк адамдар ушу менен жашайбыз. То есть балам үчүн, үй бүлөмдү сакташ үчүн, аялым үчүн, анан ата энемди багыш керек, же балдарымды багыш керек деп бирөө ууру кылат, жамандыкка барат, ушундай нерселер болот да. Эртештикте ошол жолду, биз баскан жолдун баарын эле ар бир адам басат негизи. Анан эртештикте ошону басып, ошонун сөзүнө кирип, анан эмеге барат атпайбы? Ошол жерге барат. Анан баягы өгөөсүн алып алып
чалгы өрөөгө качат. Анан 7 баштуу желмоз кемпир ошол кайдага качпасын, эрмечөлгө барса эрмечөлгө кубалап барат, асказоого чыкса аякка чыгат. Анан эменин бул 7 баштуу жез кемпирдин транспортный средствосу мингени бул эме да, бул соку, бул камчысы сок белек. Сок белек. Анан бул ушул эмне дегенде, бул негизи биз жаңы башка сабактарда өткөнбүз. Жел ой. Адамда жел ой болот. Анан кыялдары көп болот. Ошол ар кандай ойлор, ар кандай жанакындай үйүндө айтылбаган нерселердин аркасы менен адам кандайдыр бир жаңылыштыктарга кабылат дагы. Ошол жаңылыштык адамга жашоо бербейт да. Ары кулайт, бери кулайт. Ошол эртештүк кайда чыкпасын аркасынан калбай коет да. Анан бул 7 баш желмоздун ошо эмеси орогу бар. Ошо менен орок менен ороп отуруп, анан кийин эртештик жердин астына кирип кетет да. Жердин асты деген эмне? Адамда жер деген бул дене. Төштүк төш. Төштүн асты эмне? Адам эртештик негизи өзүнүн ички дүйнөсүнө түшөт да, мындайча айтканда. Биз ушул жерден жанакы медитация кылып атышпайбы адамдар? Адамдар медитация менен ички дүйнөгө кирсе болот. Анан кийин жанакындай мындай сыноолор менен, ар кандай түйшүктөр менен адам дагы өзүнүн ички дүйнөсүнө кирип кетет да. Биринчи бир эме ойлорго кабылат, же ойго чөгүп кетет деген сөз бар го кыргызда, ойго чөгөт. Болбосо жанакындай адамга эчтеке кызык болбой калат, мындай материальный жашоо кызык болбой калат да, адам анан өзүнүн ичине чөмүлүп отуруп, ички дүйнөсүнө түшүп кетет да. Чөгөт, ошо ички дүйнөсүнө чыгат. Бир жагы жаман, бирок бир жагы ошол жерде жакшы нерсе бар да. Анан ушул 7 баштуу жез кемпирди негизи башка вариант эме, мен азыр Саякбай Каралаевдин вариантын айтып атам. Башка варианттарда эртештик башын чаба албай калат. Жана аял айтат да, башын чаап сал депчи баягы. Негизи биз жашоодо ушул нерселерден ар бири менен сүйлөшүп, ар бир башты чаап, бизде бир эле баш болуш керек да. Биз жанакы Жолой, Нескара, Коңурбай деген ушу баштардын баары көбөйүп кеткенде адам жанакындай ушу түйшүктөргө, чоң түйшүктөргө кабылып атпайбы? Анан кийин адам ошол өзүнүн ошондон качып отуруп, ошо менен күрөшүп отуруп, анан кийин адам жанакы өзүн таппай ички дүйнөсүнө түшүп, ушул бир караңгы бир туңгуюкка келет да. Бирок ошол туңгуюктан кантип чыгыш керек эми? Анан кийин негизи ошол бизде тунуу, ошо адам изденүү, ушул баштардан арылуу да. Ушу баштарды азайтыш керек негизи. Биз жанагы бирдей ойлойбуз. Бүгүн бирдей ойлойбуз, эртең бирдей ойлойбуз, тигини каалайбыз. Бир бийликте болуубуз керек, бир байлыкта болуубуз керек. Бир бай болуубуз келет, бир президент болуубуз келет. Ошондой бир көп эмелер бар да адамда, кыялдар, көп ойлор. Ошол ойлор адамды ар жака, бер жака чарпыйт, ары бери сүйрөйт. Анан адам ошондо кыйналгандан кийин анан мындайча айтканда бул материальный жашоодон кандайдыр бир отказ кылат, өзүнүн ички дүйнөсүнөн да угуп, ички дүйнөсүнө кирип баштайт да. Анткени бизге жардам бере турган ким? Бизден башка эч ким. Биздин бир тууганыбыз дагы, ата энебиз да кээде бизге жанакы кыргызда тушоо кеси бар го. Ак карасын аралаштырып туруп анан кесет го дагы. Кээде бизге ак нерсе деле, ата эне жакшы нерсе каалап турса деле ошол бизге сыноо болушу мүмкүн да. Чересчур внимание бергенде баланы ата эне тунчуктурат кадимкидей. Ошол азыр гиперопека деп коет. Биз балдарга мындай же такыркайдыгер мамиле жасап атабыз, же аябай көп опекать этип, анан өзүн жашатпай, ар бир кыймылын мындай стаканды алайын десе, алба. Ал уже аларын билбейт, ичерин билбейт, эмне кыларын билбейт, ушундай абалга келди. Кээ бир балдарды аябай
например, жалгыз баласы барлар аябай эметип салган, опекать этип салган, а көп баласы барлар наоборот вообще карабай койгон, алар айбанын деңгээлине түшүп жанакындай мал менен мал болуп калган да. Ушундай крайностьтарыбыз бар жашоодочу. Ошонун баарын мында биз байкай жүрүшүбүз керек дагы. Ошо баштарыбызды эмне үчүн тунуу керек, эмне үчүн өзүң байкоо керек, эмне үчүн ошо жан дүйнөңдү угуу керек дегенде ушул баштар көбөйүп кетпесин. Бул баштар көбөйсө бизди ар жакка ичтип, анан мындай чалынганыбыз көп болот да. Анан эртештүк түшүп кетет, анан капкараңгы, эчтеке көрүнбөйт, эме да, кук деген үн жок, эме деген бир күн жок, эчтеке жок, бир капкараңгы жерге келип калат да. Анан ал жерде чөлдөй да, бир үн жок, сөз жок, эчтеке жок, тынч эле бир эмеге акыбалга келет. Ошол акыбалга келгенде адамга бир эмеге эртештүккө дөбө көрүнөт да. Анан ошо дөбө жакты көздөй басып барса, бир адам ары чуркап, бери чуркап, бир көккө тийип, бир жерге тийип, бир түштүккө чуркап, бир эмеге чуркаганын бул алып мамыт көрөт да. Мамытка кезигет. Анан ал мамыттын мойнунда илтеген тегерменин ташы бар. Ошентип эле мындай учуп кайкып жүрөт да. Анан менен учурашып таанышат. Анан кийин бул ким десем, бул мен жейрен секиртпес мамыт дейт да. Анан өзүн сүрөттөп атат. Билсең мындай баркым бар, жүгүргөн учкан жандарды куткарбай турган наркым бар. Желгениме жел жетпейт, басканыма мал жетпейт. Куланды куусам куткарбайм, жейрен качса секиртпейм. Жанакы мен айтып аткан нерсе бул назар. Адам биз например мындай көз менен көрөбүз, бул материальный көз. Бул жигитти көрөбүз, бул эжени көрөбүз, бул байкени көрөбүз да. А назар биз жанакы жан дүйнө, анан жан менен көргөн ушунун баарын жанакы ичибиздеги катмалардын баары биригип бир көргөндө ошол назар деп коет кыргыздар. Назар мисалы деп. То есть бүткөн өзүбүздүн табиятыбызды ошого бурдук деген сөз да. Негизи биздин назарыбыз бир нерсеге токтобойт да. Ошо назар улам бир нерсеге секире берет. Бир ойдон бир ойго азыр келип бул жигит суу ичип атса мен муну карайм, эшиктен бирөө кирип келсе тиякта карайм. Назар ушинтип эмете берет да, алып кача берет. Ошо назар канча чачыраган сайын адам ошо өзүнүн күчүн ошого жоготот. Аны эшик ачылса азыр баарыбыз тиякта карайбыз. Ушундай нерсе алаксытчу нерсе болот да. Анан ошо биздин назар башкара билгенди үйрөнсөк, ошо назарыбызды бул ошо жанакы биз аркылуу Кудай көрүп атат деп атпайбызбы? Ошо Кудай көргөндөй назарыбызды ар бир нерсеге салсак, адам бир чоң эмеге ээ болот да. Сыйкырлык, кандай дейсиз? Ооба, назарды негизи биз ички дүйнөгө түштүк да. Ошо ички дүйнөгө түшкөндө ошондой биз көбүнчөсү эле бул эле мындай үстүңкү эле зрение менен карап жүрдүк да. Мындай кишкен, тигиндей кишкен деп эле мындай. А жанакы назарды тапканда ички дүйнөбүз менен биз жан дүйнөбүз менен жаныбыз менен чогуу көрөбүз да. Ошол үчөө биригип көрө баштаганда адамды кирип келгенде эле көп нерсесин байкайт да. Бул адам кандай энергияда жүрөт, кандай түйшүктөр менен эметип атат, ушундай бир бул аябай бат эметкен нерсе да. Негизи биз адам бири-бирине тааныш үчүн бир 7 секунд керек экен да. Биз 7 секундта бири-бирибизди жана жан дүйнө деңгээлинде аябай эле жакшы билет экенбиз. А бирок акыл деңгээлинде аябай алдайбыз бири-бирибизди. Бири-бирибизге айтып беребиз, жакшы көрүнгүбүз келет, монтип басабыз, ай кандай жакшы. Анан эмебизге, кыялыбызга жакпай калса баштан бир чабабыз, ары сабайбыз, бери сабайбыз, өпкөсүн үзөбүз, э. То есть бул анын баары башка нерселер менен кылган иштер да. А бирок мындай чын дилибиз менен чындап караганда бизге 7 секунд керек экен бири-бирибизди түшүнүп сүйлөшкөнгө, анан байланыш эметкенге. Анан биз ошо чындыкта жүрбөйбүз да. Ошол чындыкта жүрбөйбүз, биз өзүбүздү акыл менен көп алдайбыз. Жакшы көрүнгүбүз келет, бай көрүнгүбүз келет, андай бирөөнү башкаргыбыз келет. Ошол нерсе менен жүрөбүз да. Адамда жанакы ички дүйнөсүнө түшүп, өзүнүн ички дүйнөсү менен иштеше баштаганда ушундай нерсе ачылат.
Анан бул экөө эртештик экөө эметип атат да, антташып атат. Мындан ары өлгөнчө бири бирибизге жардамчы бололу, өлсөк чогуу өлөлү, өлбөсөк чогуу жүрөлү деп анан экөө достошуп, мындан ары ушундай мындайча айтканда эртештик ушу ички дүйнөсүнө түшкөндө, жердин астына түшкөндө ушундай чоң бир керемет касиетке ээ болуп атат да. Ушул керемет касиет ар бирибизде бар. Мына бүгүн мен силерди тааныштырып атам. Издесеңер табасыңар өзүңөрдөчү. Биз да ошол өзүбүздү байкаганды үйрөнүшүбүз керек да. Канча байкаганды үйрөнсөк, анткени жанакы биздеги ички дүйнөлөрүбүздө көп бизге берген подсказкалар бар да. Ар кайсы деңгээлде иштеген. Биз көз менен эле көргөндө, жөнөкөй эле материальный көз менен көргөндө көп нерсени байкай алабыз. Бирок жан дүйнө менен жанды кошкондо бизде жан дүйнөдө мурунку жашоолордун баары опыттарыбыз бар да. Ошого караша эле адам мындай сөлөкөттөн эле чечим чыгарып бизге даяр нерселерди берет да. Кай жерге эметпешибиз керек, кай жер бизге жагып атат, кай жер бизге жакпай атат. Бүт баарын эмеге көкүрөккө салып турат. Ушул жер мага жагып атабы, ушул лекция мага жагып атабы же жакпай атабы, ушул лекция мага жакпай атат, кетким келип атат деген түшүнүк берет. Бирөөнө наоборот жагып атат, көп нерсе бар экен, ачылып атат деген түшүнүк берет. То есть ушундай нерселер ойгонот адамда. Ошон үчүн биз көкүрөктү байкаганды, ички дүйнөбүздө эмне болуп атат, ошону үйрөнүшүбүз керек. Биз ошон үчүн жанакындай ушул сабактын да мен өткөзүп атканым ошон үчүн да. Анткени биз данышман элбиз, данышман кыргызбыз. Анан данышмандыгыбыз эмнеде? Ошол экени байкай билүүдө, болгон касиет кереметтерибизди иштете билүүдө да. Анан экөө биригип алып, андан ары кетип баратса, бир киши дагы алып киши көрүшөт. Анын немеси, денеси мындай кичинекей эле болот, бирок кулагы чоң, көзү чоң мындай. Анан жерге жата калып, дөбөгө чыга алып карай коюп, дагы бир дөбө болот да мындай. Тиги дөбөнүн үстүнө чыкса дагы бир дөбө көрүнөт да. Ал дөбөгө барса ушул киши жүрөт. Анан ал эмне болуп атасың десе, ал ушул эртештик келип деп уктум эле деп анан Жертиңшар Мамыт болот да ал. Айтканыңа көнөмүн, күн чыгыш менен күн батыш, эмне кабары болса азыр айтып беремин. Жоого кирсең болжошмун, жобогон күндө жолдошмун. Өөдөгө чыксаң өбөкмүн, ылдыйга түшсөң жөлөкмүн. Бир өзүңө керекмин. Жертиңшар Мамыт. Бизде ошол ишти алдын ала биле турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушул эле кулагыбыз мына үн угат да. Ошол эле учурда кулак көзүбүз, бул жерде кулак эле эмес, кулак, көз, жыт аркылуу биз ушул күчтү дагы эметсек, ойготсок, то есть бизге подсказка бар, бирок биз ого көңүл бурбай, көп нерсеге көңүл бурбай эметип калабыз. Бизде кээде жыт аркылуу жүрөгүм айланып атат, бир жерден кетиш керек экен деп айтабыз да. Көп киши сезет, бирок кетпейт. Анткени касиетин билбейт, түшүнбөйт да. Же болбосо баягы алыстан эле угат, көрөт, же алдын ала ушул нерсе бул негизи 6 ай алдына боло турган ишти эметет деп атат да. Алдын ала боло турган ишти, 6 ай боло турган ишти билип атат. Бул Жертиңшар Мамыт ошол эртештиккө жардамчы болуп, муну менен да достошуп, муну менен атташып, бул дагы түбөлүк кызмат кылганга сөз берип атат да эртештиккө. То есть бул касиет бизде да ар бирибизде бар. Адам ошол ички дүйнөсүнө көңүл буруп, өзүнө укканды үйрөнүп эметсе, ошол биздин угуу мүмкүнчүлүгүбүз, көрүү мүмкүнчүлүгүбүз, зрениябыз -1 же +5 боюнча калышы мүмкүн, бирок башка жанакындай үчүнчү көз ачылат да, мындайча айтканда үчүнчү көз деген ушул адамда көрөгөчтүк пайда болот. Интуиция, жанакы туюм сезим, жанакы жыт эмелердин баары, жыт, үн, көрүп аткан көзүбүз, ушулардын баарын, тилибизде татып аткан нерселердин баары биригип отуруп, дагы бир интуиция, туюм сезимдерди ойготот да, сезимдерибиз да ойгонуп, бизге ар тараптуу белгилерди берип баштайт адамга. Мындайча айтканда, биз көп нерсени мындай түшүндүрмөсүз, сөзсүз эле түшүнө баштайбыз да. Кыргыздар мисалы жанакындай касиеттүү кыргыздар көп сүйлөгөн эмес экен.
сүйлөсө ыр түрүндө сүйлөгөн, эки сап менен мындай сөздүн, чоң сөздүн маанисин жеткирген да. Анан алар мындай жанакы көзү менен эле сүйлөшүп койду, ою менен эле сүйлөшүп койду деген нерселер бар го. Ошол көп нерселер айтылат тарыхта. Мына жакында эле бизде 100 жыл мурун 28-жылдары акелер боюнча ошол алардын деле санжырасында эмелеринде айтып атат. Кээ бирөөлөр келип ошо бири биринин касиетин көрүп эле урушпай талашпай чечип кетип калышкан да. Алар мушташып кызыл чеке болгон эмес да. Бири биринин касиетин көрүп, анан сыйлап дагы урмат көрсөткөн. Анан айткан, биз болор болбос малыш үчүн чабышып, сен дагы кыргызга керек экенсиң, мен казакка керек экен деп дагы казактардын да баатырлары менен келишип кеткен жерлери да бар да, санжыраларда. Негизи ушул нерсе бул ар бир адамда бар. Ушул нерсени биз ойготушубуз керек да. Биздин максат ушул менен жашасак, биз жаңылбай, кыйналбай, негизи биз аял күйөө тандаганда ушу менен тандашыбыз керек. Жанакы список менен эмес, бай болсо экен, машинеси болсо экен, үйү болсо экен да. Үй бул бир өрттүн үйү, бир өрт чыкса же бир жер титиресе кулап калышы мүмкүн. Акча бир күндө бир уурунун акчасы чөнтөккө салып көтөрүп кетиши мүмкүн. Мал болсо бир жуттун, бир кышта чөбүң жетпей калса, малың бүт кырылып калат. Же болбосо жоо келип айдап кетет деген. Санчы сынчы дегендер ушул мындай туюм алдын ала билүү сезимине өнүккөндөр да, ушундай мисалы үчүн балдарын сынатып экен го эмелерге, чыхандар келип балдарын сынатып. Ошол санжырасы кандай болот же кимден тукуму болот деп. Ушул нерселерди иштеткенден кийин, жанакы анан сан аркылуу илим ачылат. Сезим туюм аркылуу илим, бул сан деген сан аркылуу да. Анан сынчы деген ошол келип эле кулак мурдунун түзүлүшү, эмелерге баягы баскан турганына карап эле баланын бешикте жаткан баланын ким болоорун айтып коюшкан да. Же таманынан кармап көрүп эле ар кандай. Бирок ошол ал дагы касиети өркүндөшүш керек. Ал адамдын ушулардын баары ачылгандан кийин, азыр айтып берем. Андан ары ар бирибиздин өзүнүн жеке касиетибиз ачылат да. Жанакы врач деген общий түшүнүк бар го. Бирок врачтан бирөө гинеколог, бирөө стоматолог, бирөө терапевт, бирөө хирург. Ошондой сыяктуу буларды ачып алгандан кийин ар бирибиздин өзүнүн баягы же тукумдан тукумга өтүп келаткан, же болбосо азыркы эмеге келаткан бизде каныбызда көтөрүп жүргөн касиеттер бар, ошолор ачылат. Бирөө чында сынчы болот, бирөө санчы болот, бирөө тамырчы болот, бирөө болсо жанакы табып болот, бирөө болсо сыныкчы болот. Ошондой касиеттер болгон да. Ал касиет дагы жанакы манасчыга аян туюм берилгендей эле ага да берилет. Адам мындай колум сынды деп келсе, ага рентгендин кереги жок, ал уже көрөт. Көрүп, ушул кандай кылып оңдоп түзөп койсом болот деп туруп, анан кийин эметип оңдоп түзөп таңып берген да. Андан ары кетип баратса, бою бир карыш, башы килтейген дагы, андан ары мындай тоого чыксаң, мындай тетиги тоонун чокусуна чыксам дейбиз го. Анан ал тоонун чокусуна чыксаң, ар жакта дагы бир чоку көрүнөт. Анан анын чокусуна чыксаң, дагы бир чоку көрүнөт. Ошентип эле тоонун чокусуна чыга албайсың, ошондо кетип бересиң. Анан ары дагы дөбөгө чыкса, анан ушундай киши монтип эметип жүрүптүр. Учуп кайып. Атка жеңил, тайга чак, куюн көтөн мамыт өзүмүн, менин жайым ушундай, акылым эң көп, алым аз дейт. Бул эме да, ошо сезимталдык, жанакы эмелердин баарын айтпадымбы? Ошонун баарын ишке киргенде адамда сезимталдык пайда болот. То есть бул көрбөй, туйбай эметип адамда бир сезим туюм пайда болот да. Мисалы, биз көчөдө кетип баратабыз, анан тиякта бирөө борсок бышырып атат. Анан биз мындай деп туруп, алар борсок бышырып атыптыр дейбиз, Же болбосо тияка кетип баратабыз, булар картошка кууруп атыптыр дейбиз. Потому что көргөн жокпуз, мына өзүбүз менен визуально бул көз көргөн жок, Бирок жанакы жыт менен, сезим туюм менен биз уже ким кандай борсок кууруп атканын, бышырып атканын элестеттик, ким картошка кууруп атканын элестеттик, Анан тияка баратсак, мояк туалет экен деп мынтип алып, дагы ары кетебиз. Ушундай сезим туюмдар
Эми бул мен жаңа примитивный эле эметтим, бирок мындан дагы өркүндөп адам жанакындай жыт аркылуу адамдын бирок ушул эң жакшы жагы да бар, жаман жагы бар. Общественный транспортко түшкөндө адам уже сезе баштайт кимде кандай адам жыттанат, жана энергетикасын жыттай баштайт, жыттанат, кандай энергетика жүрөт, кандай эме менен жүрөт, кандай кыжырданууда жүрөт. Кээ бир адамдын кебетесин карасаң жүрөгүң кыйналат да, аябай кыйналып жүргөн болот, ой басып, мынтип эмелердин баары кандай десем, ичиндеги ойлордун баары адамды отравлять этип атканын сезесиң, ошонун жытын сезесиң, ошонун отравлениясын көрөсүң да, кандай кыйналып, бирок адам ошону көтөрүп жүрөт, жумушка барып жүрөт, дагы эле болбой тырышып эме жүрөт, бирок өзү менен иштебей ошол материальный эме менен оңдоп кетем деген нерсе бар да. Анан бул нерсе менен дос болот, кете берет, андан ары дагы дөөгө чыгышса, биякта алып киши көрүшөт, бир буту жерге тийген, бир буту көп эме башы көп тиреген алып мамыт көрүшөт. Бул көргөч мамыт болот. Алп мөчөлү эрекен, күн чыгыш менен күн батыш тиктеп көрүп бер чыкен. Көрөгөчтүн өзү экен, балбандыгы башкача, баатырдыгы бир канча. И адамда көрөгөчтүк пайда болот. Жана айтып па, Иә. Бул өзүнө кайтып атат да, туурабы? Өзүнө кайтып атат. Ички дүйнөсүндө жүрөт да, изилдеп атат да, анан изилдеген сайын ошол эмелер ачылып атат. Биздин эме боюнча өйдөлөп атат, өйдөлөп атат. Бирок өйдөлгөн эмне өйдөлөп атат дегенде, жанакы мүмкүнчүлүктөр ачылган сайын биздин түшүнүгүбүз менен өйдөлө деп материальный түшүндүрүп атат, бирок адам баягы ички дүйнөлөрүн ачып кеңейип атат. Во-первых, чоңоюп атат, өйдөлөп атат. Анан кийин адамда керемет касиеттер ойгонуп, көрөгөчтүк пайда болуп атат да. Адам ошол жанакы эменин баары иштеди да, сезимтүү эмелердин баары, анан адамда көрөгөчтүк пайда болду. Бир буту жерге тийип турса, төбөсү көктү тиреп турат. Анан караганы тиги күн чыгыштан күн батышка чейин карап атат да. Ушундай бир мындайча айтканда кругозор ачылат, чоң адамда эме адамдарды батыра баштайт, кабыл алуу, алдын ала көрүү. Бул көрөгөчтүк жашоодо болуп аткан нерселерди, бул мондай физический көрөгөчтүк жанакы эмени башында эметпедикпи, ал жер шар мамыт, анан көрөгөч ошонун баары иштейт да. Мында бул общий, баягы мындайча айтканда бир чечим чыгарууда, же болбосо бир иштин эмесин чечүүдө кандайдыр адамда чоң мындай касиет пайда болот да. Анан ушул нерселердин баарын алып отуруп, эртештик булар менен достошуп, анан бут баары эртештикке кызмат кылып, ошо менен чогуу жүрөт да. Мындан ары. Бүгүнкү темам негизи мен ушул ар намыска токтолоюн дегем да. Андан ары кетип баратса, эртештик эмеден бир үн угуп калышат. Ал жерде үн ошо аркырап жаткан эме болот. Жолборс. Анан барса жолборс мындай эме жарадар болот да, колуна тикене кирип кеткен болот бир бутуна. Анан эгер бир бутуна тикене кирип кетсе, жолборс тамак таап жей албайт, чуркай албайт, эмете албайт. Анан арык, орукчанын эмесинин баары түлөгөн, жүндөрүнүн баары түлөп, баягы адам кыйналып атканда эмеси түшөт да, жүнүнүн баары түшөт. Анан эртештикти көрүп, анан эртештик айтат, мага жардам бер, мени айыктыр деп, анан эртештик эмесин тикенегин алып, ошо колдун эмесин жууп, тазалап, гүл азыктан берип, тамак берип, жандандырып, анан эметет. Анан бул жолборс тиги эмесинен бирөөнү жуулуп берет дагы, айтат: эртештик, мен сага жардамчы болом. Ушул эмемди, мурутумду түтөтсөң, мен керек болгондо келем дагы, анан сага дайыма жардам берем дейт да. Анан кийин мен сага жардам берем, анан эме болом дейт да. Негизи бул биздин ар намыс. Самооценка, орусча айтканда, биз өзүбүздүн кабыл алуубуз. Эртештик буга чейин өзүнүн жашоосу менен жашаган жок, өзүнүн ким экенин тааныган жок.
атасы эмне деп айтса, энеси эмне деп айтса ошону кылды, эл эмне деп айтса ошону кылды. Мындайча айтканда ошентип аялы эмне деп айтса ошону кылды, ошентип жүрүп эметет да. Бирок ушул жанакы касиеттерди ойготкондон кийин адам негизи өзүн таанып, өзүн көрүп, өзүнүн эмеси ар намысы ойгонот да. То есть мен эмне үчүн бияка келдим, мен эмне кылышым керек, негизи мен ата энеме эле же бирөө айткан нерсеге кылып жүрө беремби, же кандайдыр бир максатым бар ушул жерге келгенде депчи. Мен балким туура эмес котордум, мен бирок сезим туюм менен эле ар намыс деп котордум да. Орустар мындай простой эле самооценка деп коет да. Өзүбүзгө өзүбүз берген баа. Ошол бир адамда төмөн болот, бир адамда же аябай бийик болот. Бийик болгон адамдар мондай өзүнүн акыл эси жок болсо деле звезда сезип, любой жерге барып, өзүнүн эмесин, өкүмүн көргөзүп, эгер күчтүү болсо күч менен, акыл болсо акыл менен, акылы жок болсо жаман характер менен ар кандай эмелерге эмете берет да. Бирок ошонун аркасы менен өзү дагы жашоосунда болгон сыноолордун баарына кабылат, ошонун түйшүгүн тартат. Негизи биздин ушул эме жаралуу эмес болуш керек да. Негизи эмне үчүн жаралуу болгондо ошондой биздин самооценкабыз ушундай тикенек болбош керек. Самооценкабыздачы биз өзүбүздү өзүбүз туура баалаганды үйрөнүшүбүз керек да. Өзүбүзгө туура баа бергенди үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүз чынында ушунун баары меникиби же мен эмесминби, менин характеримби же менин характерим эмеспи деп биз өзүбүздү таразадан жанакы көрөгөчтүү эмелер менен баягы өзүбүздү баалап отуруп, өзүнүн жашообузда өткөн нерселердин баарын баалап отуруп, биз ушу өзүбүзгө туура жана так баа беришибиз керек да. Туура так баа берсек, биз өзүбүздү айыктырабыз. Өзүнүн ар намысыбыз ордуна келет. Ошондо башкалар биз менен да эсептеше баштайт да. Бизди туура орунга коет. Эгер мен жана айтып атпаймынбы, кээде ата эненин өзүнүн жашоосу жок, баласынын келинин жашоосу менен жашайт, кийлигишет, урушат, талашат, согушат, жабышат. Анткени өзүнүн баасын билбейт. Өзүнүн жашоосу жок. Өзүнүн баасы жок адамдын, өзүнүн баасын туура билбеген адамдын өзүнүн да жашоосу жок да. Ал ошо эмне кылаарын билбей, башка бирөөлөрдүн жашоолору менен, башка бирөөлөрдүн максаттары менен жашайт. Башка бирөөнүн кызыкчылыктары менен жүрөт да. Эл аял алат экен деп, ал аял алат, элдин баары аял алат экен, эл балалуу болуш керек экен деп жөн аял алып, балалардын баарын төрөйт, бирок ал бала кантип чоңойот, эмне кылат, кандай тарбия бериш керек билбейт. Көпчүлүгү азыр биздин жабыркаткан нерсебиз ушу да. Анткени биз балдарды шатыратып төрөдүк. Кандай тарбия бериш керек, эмне багыт бериш керек, ата эне 12 жашка чейин эле бере алат, 12 жаштан кийин бере албайт уже. Всё. Азыркы жаштарга, так как кайдыгер болгондон кийин азыр 6 жашка чейин деле бере албайт. Азыр 6 жашта эле бала моюн бербей ата энесин укпай жатат, туура? Анткени өзү дагы кайдыгер болуп, телефон карматып койду, телефондон ар кайсы нерсе көрүп атат, ар кандай калыптанып атат. Ал ошол өзүн тааныбай чоңоюп атат да. Анан ушул ак жолборс, ак жолубуз ушу жолборстон зависит этет да. Ошол жолборсту биз өзүбүздө туура эметишибиз керек. Анан бул жолборстардын табиятында жолборс негизи жалгыз эле жашайт экен да. Бул үй бүлө үчүн эле кошулат экен, андан кийин всё жалгыз эле жашайт экен да. Бала багат экен да, баласын деле 2 жылдан кийин бөлүп эткен да, жалгыз жашайт экен, аял жагы делечи. Анан биз ошо негизи адамдын таяна турган нерсе өзү эле, башка эч ким, ата энең дагы, аялың дагы, балаң дагы сенин ордуңа же сен анын ордуна жашай албайт экенсиң да. То есть сен өзүңө эле таянып, бир эле таянычың сен өзүң. Да жардам бериш керек ата энеге, да аларга мындай кам көрүш керек, балдарыңды багышың керек, бирок өзүңөргө ущерб келтирбей, өзүңөрдөн ашыра бербей, же өзүңөргө тартып албай, баладан тартып алып, тиги баланы дагы тумчуктуруп коюп атпайбызбы? Баланын жашоосу менен жашап, ал баласы анан кийин аял албай 30-40 чыкса деле мамасы менен жашайт. Ошондойлор бар. Азыр 30-40 чыкса деле өзүн айка, гойка деп жашкы сезип жүргөндөр бар. Ата энесинен эме кимдиги үзүлө элек да. 40 чыккан уже өзүнүн үй бүлөсү болуш керек, эмеси жок, үй бүлөсү жок.
То есть биз эмне үчүн болуп атат ушуларга суроо беришибиз керек да, эмне үчүн болду, эмне үчүн, кайсы эмеден биз жабыркап ушул нерселерди кое бербейт да. Ошон үчүн биз ар бирибизге туура мамиле, өзүгө туура мамиле. Анан өзүгө жардам бере турган киши биз өзүбүз эле экенин түшүнүшүбүз керек да. Эң биринчи очередь бизде эгер көйгөй болуп атса, биз өзүбүзгө биринчи жардам беришибиз керек. Өзүбүздү айыктырышыбыз керек. Анан башкаларга жардам бере ала турган акыбалга келебиз да. Болбосо биз эч кимге жардам бере албайбыз. Өзүбүздүн жарабыбыз менен башкаларды дагы оорутабыз, жаратап келебиз аларга. Эгер өзүбүздүн жинибиз кашайып жаман болуп турсак, урушабыз, талашабыз, үйгө көйгөй алып келебиз да. Ошон үчүн бул эң маанилүү. Анан жанакы мен айттым, чоң казат, анан кийин кичи казат бар деп атпайбызбы? Кичи казат адам деңгээлинде биз ушундай калыптандык. Эгер жалаң биз оорулуу адамдарды жаратсак, анда бул уже эл деңгээлине өтүп кетип атабыз да. Эмне болду, кыйналып атасызбы? Кичине чыгып эметкенсеңиз болот, бес кыйналып кетсеңиз. Келип атсаңыз эметеңиз. Тиги жака отуруп алыңыз, тетиги. Эме болуп атат да. Тазалуу процесси өтөт, тазалануу процесси өтөт. Көп кишиге өзүңөр өзүңөрдөн көп берет окшойсуңар, ошо бөйрөк. Боорукан эмнеден ооруйт? Боорукот берет да. Көп кишиге жардам кыласыңар, эмеси жок деп анан таарынасыңар. Эме жок. Аддаша жок, эч ким мага ыраазы болбойт деп кичине нааразы болот экенсиңер да. Анан кийин бул эл деңгээлинде дагы биз самооценкабыз туура эмес болсо, биз жанакындай ошо өзүбүздү кыргыз катары, эл катары биздин самооценкабыз дагы жаралуу да. Азыркы кыргыздардан биз эл катары өзүбүздү өзүбүз тааныбайбыз. Өзүбүздүн жанакы жараттарды айыктыра элекпиз. Кээ бирөөлөрүбүз бар, биздин атабыз Манас болгон, биздин группабыз R1A1, биз аруубуз, калгандардын баары бизге чөгөлөш керек, биздин таманыбызды өбүш керек деген эме менен жүрөт, бирок ал калп нерсе. Эгер сен өзүң эчтеке жарата албасаң, сен өзүң эч кандай мындай баалуулук ичиңде жок болсо, эгер сен эч кимге мындай касиетиң кызмат кылбаса, сага эч ким сенин сөзүңдү укпайт, сен менен эч ким кызматташа албайт, сенин жогорку деңгээлде кызматташат. То есть только биздин ата бабабыз ушундай бийик болгон үчүн эч ким бизге көңүл буруп же акча бербейт. Сурайт, сен конкретно өзүбүздөн жок. Бизди сыйлаш үчүн биз дагы ошо ата бабалардай болуп, Манастай болуп жашашыбыз керек да. Биз ошо өзүбүз Манас деңгээлинде турсак, анда башка элдер да биз менен Манастай кылып мамиле түзөт да. Эгер биз өзүбүздү тааныбасак, анда бизди кул катары кабыл алып, жумушка салат, кымыз сабайт, бир күнү акчасын берет, бир күнү камчысын берет, алмак салмак берип. Бирок мунун баары эмне үчүн кылып атат? Ойготуу максатында кылып атат да. Адам өзүңө ордуңа тур. Өзүңдүн келе турган акыбалыңа, ошо деңгээлиңе бар, чык, ошол жерге тур деп атат да. Сабаган да бекерден эмес. То есть биз ошол жанакы эмени кубалап кеткенде, бийлик, байлыкты, биз эми бийликти эле кубалаган жербиз. Азыр жөн эле акча кубалап жүрөт адамчы. Мындайча айтканда мал кубалап жүрөт да. Ушу малдын үчүнө барганда анан таяк жеп атат адам. Ал таяк жегенден кийин эмне үчүн? Ал сабак. Бул сабакты биз ошо эл катары өздөштүрө албай атабыз да. Адам катары да өздөштүрүшүбүз керек, анан эл катары дагы өздөштүрө албай атабыз да. Эл катары эгер өздөштүрсөк, бизде чоң бир өсүш болот да. И ушул сабактардын дагы ошол өсүш үчүн, мындай өзгөрүш үчүн берилип атат да. Бизге да кайра ушул нерсе ачылып атат да. Анан ушул арнамыз эң маанилүү. Адамдын бактылуу болушуна, ошол эле бай жашашына, ошол эле бактылуу жашашына эң биринчи фундамент ушул нерсе да. Анан бул ошо эртештиктин ичинде Көкдөө деген дагы персонаж бар да. Көкдөө ал ошол биздин эгоизм. Жанакы биздин жасалма биз да, өзүбүздүн эле өзүбүздө мына биз мен максатмын деген менен, менин ичимде менде чын максат бар, жанакы Манаска тете болгон максат бар, жана терс максатым бар да. Мындайча айтканда,
Ал көкдөө деп берилип атат биякта. Бул эгоизм, биздин эң тетир жагыбыз, тескери жагыбыз. Эң мындайча айтканда, кандай десем, бир өзүбүз жасап алган низкий деңгээлибиз да, мындайча айтканда. Биз ошол эки ар кайсы шаблондор менен жашоодо көргөн сабактарыбыз менен жашаган адамдарыбызга эметип отуруп, биз кандайдыр бир дагы бир максат жараткам да мен, мисалы. Ал ошол эго болот да. Мен мондаймын деген бир түшүнүгүм бар. Эталонный максатым бар, анан кийин өзүмдүн бир жашоо мени салган неме бар. Анан кийин эгоистический эмем бар. Анан кийин ошо эртештик ошону таанып атат да. Ошол көкдөөнүн дагы моундай эмелери бар да. Көкдөөнүн дагы жолборсу болот. Бакма жолборс деп коет. Ал клеткада отурат. Жасалма. Ага күндө тамак алып келет. Анан аны күндө жууп тазалайт, каалаган тамагын ичирет. Көкдөө хам болот да негизи. Көкдөө ошол негизи эртештик жана көкдөөнүн кызы Гүлайым. Көкдөөнү төштүктү жакшы көрүп калып, анан жердин астынан алып түшүп атпайбы? То есть ошол касиетин ойготуш үчүн Гүлайым алып келип атат да. Бирок көкдөө кызын жөн бербей, эртештиккө эме коет, 7 мөөр коет да. 7 мөөрдү ошол мөөрөйдү алсам, 7 мөөрөйдү жеңип алсам, анан кызымды берем деп шарт коет. Анан эртештик ошо 7 мөөрөйдүн баарын аракет кылат да алганга. Ошондо ошол эртештиктү эме менен эртештик айтат, вот арстан эме менен жолборс менен күрөшөсүң дейт. Анан эртештик баягы эмесин мурутту күйгүзүп туруп бул эмени чакырат, өзүнүн нукура жолборсун чакырып, анан тиги жасалма жолборс менен күрөштүрөт. Бул ичибизде болгон күрөш. Күндө жүрүп аткан күрөш да. То есть биздин нукура өзүбүздүн жолборсубуз бар, ар намысыбыз бар, өзүнүн самооценкабыз бар. Ошол биз үчүн күрөшөт дайыма. Бизди талашат тиги өзүбүздүн жасалма күрөшүбүздөн. Токтогонуз. Жана мүмкүнчүлүгү жок болсо деле үлгөрсүн деп кредитке айфон алып, кредитке коюп көргөндөрдүн да көктөсү иштеп аткан болобу? Ооба да, ошол көкдөө да эң таза көкдөө ошол. Туура баамдадыңыз. Ошол күрөш ичибизде жүрөт да. Бирок биз ошол күрөштө бул жолборсубузду утулуп калат дайыма. Эртештиктики утуп чыгып атат. Эмне үчүн эме керек? Жанакы 4 жардамчы керек да бизге. Биз ошо ички дүйнөбүзгө түшүп, өзүбүздү жардамчыларыбызды эмеш керек да. Өзүбүздү өзүбүз алдабаганды үйрөнүшүбүз керек да. Жанакы жардамчылар эмнеге керек дегенде, баягы биз көпчүлүк учурда өзүбүздүн акылыбызды алмаштырып, адаштырып коет да. Жана жел ойлорго берилип кеткенибиз ошо да. Биз башка бир жасалма ойлорду ээрчип кетебиз. Тиги подружкам айфон алыптыр, 16, эмне үчүн менде жок? Деп анан кийин болгон ар намысын эмеге тыгат дагы, барып туруп паспортун өткөзөт. Өзүнүн акчасы жок, рассрочка калат, аны 2 эсе кымбат төлөп, ошол айфонду алат. Бирок ошол айфонго кул болуп канча ай иштейт. Ал айфонду мындай эле болду. Аял алган деле ошол, үй алган деле ошол, кредит алган деле бүт баары мындай чоңоюп кете берет да. Адамдын жана өскөн сайын ошол жел ойлору чоңоюп, канча башкарып кетсе, жана баш көбөйгөн сайын ошондой эмелерге адамды анан туш тарапка сүйрөйт да. Жана эми мүмкүнчүлүгүнө карапчы элдин баардыгына мындай чоң туркурап той бербесе деле үйүнө чакырып өзүнө ылайыктуу жараткылар берип койсо деле эч ким эч нерсе дебейт да. Эч нерсе дебейт, бирок сиз эми кошумча кошконсуңар да, ошо кошумча кошулбай калат. Акчаны ким берет силерге? Буга чейин тойлорго бардым, анан деп сиздин эңегиңиз айтат да, мен ушунча тойго бардым, ушунча кошумча коштум депчи. Бирок чынында эметип келсек, тойлорго кыргыздар кошумча кошуп барган эмес. Кошумчаны только жакын туугандар эле кошуп туруп, анан канча алы жетсе ошончо киши чакырган. Жакшы суроо бердиңиз да. Мисалы, мен үйлөнөйүн деп атсам, мен жакын туугандарым менен кеңешем. Анан биз айтабыз, момча мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ушуга жараша той өткөзө алат экенбиз деп туруп өткөзгөн дагы, анан келген кишиден бир да тыйын алган эмес, азыркындай
көрүнгөн кишилер, кошуналар. ооз ачарганда акчасы ооба. Ошонун баары биздин туура эмес кабыл алуудан, жанакы эмелерибиз жетпей атат да, көрөгөчтүгүбүз, даанышмандыгыбыз, эмелерибиз жетпей атат. Анан биз ушу салттарды туура эмес кабыл алып калдык да. Анан кийин ошондон биздики жанакы эгобуз эмне деп атат? Эл берди, анан бүгүн чакырбай койсо эмне дейт? Анан мен буга чейин бергем. Значит, биз от души бербептирбиз да. Мен муну кайра кайтарып алам деп берген экенбиз да, Получается, биз акча деле бербептирбиз, анда батабызды деле бербептирбиз. Ошо эмне үчүн азыр анан жаштар жашабай, тиги эмелер бузулуп калып атат, анан уят болуп атат, Анан бирок ниет туура эмес баштан. Анан деле ал деле эмес болду. Азыр 2 аял алып, 3 аял алып деле, 4 аял алып деле той берип атышат. Ладно, бир той бердиң. Кийинкисин мындай эле берип койбойсуң. Жок. Дүңгүрөтүп 3-4 аял берсе деле, аял алса деле дүңгүрөгөн той, бирок ала бизнеске айланып кетти. Ал бизнес бирок адамды мындай көп нерсе, лишний нерсенин баары кайра түшүк болот адамгачы. Кайра эле келип өзүн чабат да адамды. Ошол эле акча, ошол эле эмени талашып, тартышып, алар кайра ажырашып кетип атат 2 айдан кийин, 6 айдан кийин. Же ал тиги эмесин жаба албай калса, муну ким төлөйт деп урушуп, анан кийин экөө жака кетет, бирөө Москвага кетет, бирөө Америкага, да. Негизинен система мындай бир аз туура эмесирээк түзүлгөн болот эми, адамдарды бири-бирине салыштырып, бул 5 жыл болуптур, элдин малыбыз жакшы экен же кошунун малыбыз жакшы деп салыштырып ошол бир жасалма эго жасап алат окшойт. Ооба да. Бизде мына көрүнөрбү, ушундай ойлонгон адамдар болсок, ушинтип чечсек болот экен да, жана эмнеси туура эмес экен, эмне туура экен. Эгер биз ушундай коом болсок, ушул сөздөрдү ачык сүйлөшө салсак, биз азыр чечип сүйлөшсөк болот да. Эмнебиз туура эмес болуп атат. Анан көбүнчө учурда баягы сүйлөшө келгенде вроде баарыбыз макул болобуз. Анан өзүмө жеке той келгенде, так, мен өткөзүп алайын, анан кийинкиден баштайлы деп коет да. Тигинден баштайлы депчи. Бирок ошол чын оценка берип, өзүңдү туура баалап, өзүң туура ордуна коюп, өзүңдүн ар жак бер жагыңды карап туруп, негизи кыргыз айтат, ар жагың бер жагыңды этек башыңды жыйып туруп анан той бер дейт го. Анан ошого жараша негизи бизде тойдо эч кимден акча үмүт этпеш керек. Негизи тойду бата алам деп берет да кыргыздар. Анан негизги алып бара турган нерсебиз бата болуш керек. Бирок бата бериш үчүн ушундай аруу, таза адам болуш керек. Ошондой адамдар чакырып, ошолордон бата алган да. Азыркындай ар кайсын ойлогон, ушак сүйлөгөн адамдарды чакырган эмес батага. Анткени алардын энергиясы кайра наоборот бизди талкалайт. Ошол тамакка салынат, ошол баталар берилет. Анан ошентип биз бири-бирибизди мындайча айтканда сыноолорго түртүп атабыз да. Көрдүңөрбү, самооценка туура болсо эле, мындай көп вопростордун баары кыры чыга баштайт. Бирок ошону карманып жашаш керек. Биз көп эле нерсени билебиз, бирок колдонбойбуз да. Эгер колдонуп билип жашаганда эле адам мүмкүн. Анан бул эртештиктин жолуна түшкөн адам жалгыз калат да. Эртештик жалгыз калат го. Эрме чөлдө эч ким жок. Муну ээчиген киши жок. Чынында бул жолго түшкөн кишини көп кишилер таштап кетет. Ошол эле туугандары акчасы жок болсо, эмеси жок болсо, мейли бул, например, бизде айтат, бул теңирчи болуп кетти. Бул сектант болуп кетти деп дагы башка бизнес кыла албайт экен. Ооба, жөн коет да. Анан ошентип анан тааныштар дагы анча-мынча тең туштар. То есть биз баарын өсөбүз. Коркпош керек да. Ким эгер жаныбардан кетип калса, башкасы келет. Жаңы керектүү адам келет. Даже жаныңда жаткан аялыңа чейин алмашып кетиши мүмкүн. Ушул трансформация болгондо бул дагы эртештик башка аял алып чыгат бияктан. То есть мындайча айтканда адамдын жан дүйнөсү өзгөргөндө эмне үчүн мен бүгүн ошол тагдырыңды өзүң жаз дептим да. Биз ушул тазалануудан өтүп ушулар менен таанышсак, андан кийин биз өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз жаза алабыз да. Өзүбүз жаңы жашоо баштай алабыз. Ушул турпатта канча жашта болбойлу жаңы бир багыт өзү ойлонуп, жаңы кадам таштап, бирок уже башкача, башка опыт менен, жан дүйнө менен, Кудайдын коштоосу менен адам жаңы бир багытка алып, бир жаңы жашоого жөнөйт да. Анан кийин ушул нерсеге келгенде, биз одноклассниктер менен чогуу окудук деп эле баягы жүрө берген да болбойт экен да. Адам өсөт. Өзүңөр деле түшүнүп калыңар. Кээ бир чөйрөдө уже сүйлөгөн сөздөр бизге кызыксыз болуп калды. Кээ бир жерде ошол
карманган, чөйрөдө карманган баалуулуктар бизге кызыксыз болуп калды деп адам өсүп отуруп жалгыз калат. Бирок бул жаман эмес. Бул тазалануу. Даже вот адам, тууган, дос, аял, ата энеге чейин ушинтип тазаланып барып, анан кийин кайра алар келет. Келчүсү кайра келет. Мамиле түзчүсү кайра түзөт. То есть биз туугандар менен, бир туугандар менен такыр эле ажырашып кетпейбиз. Бир аз алыстайбыз. Бирок биз жанакы жаңы күбөгө келип, жаңы энергия толгондон кийин бизге керектерimiz кайра бирден келе баштайт да. Аны эч качан коркпош керек, ушпаш керек. Бирок жанакы өзүбүздүн ичибиздеги сырларды, өзүбүздүн ойлорубузду, өзүнүн максаттарыбызды айтып билип сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Көпчүлүк учурда эртештик эч кандай жок дебей, тиге бар десе тиге деле барат, буга бар десе буга. Мында аябай көп окуя бар да. Тиги жалгыз көздү дөөнү барып өлтүрүп кел десе, аны деле ага деле барат, ал жетпей бара берет да бул. Эртештикчү. Ошон үчүн баягы ички туюм сезимде түшүнүк болуш керек биринчи. Өзүңдү баалап башташың керек да. Бирөө айткандан эмес, мен өзүм баргым келеби же баргым келбейби деген неме келиш керек. Мага керекпи, мага кереги жокпу деген. Азыр сиз мындай да, өзүм таң калып отурам да, азыр көйрөгүм оорутат эле, азыр энергия кичине отурган эле оорубай калдым. То есть жанагы сөзүңүз мага жетти да. Сен бирөө үчүн жашап атасың да эмне дедиңиз, ошону мен резко ойлондум да. Көп жардам берет экенсиңер, бирок жардам бергенден кийин эч ким мага ыраазы болбойт деп нааразы болот экенсиңер да. Күтүү бар да адам. Күтүү бар да сен. Жок, азыр ошону ойлондум да, мындай өзүм да кысты болуп кетип анан резко эле отпускать этти да. Түшүндүң да ошону. Түшүнгөн келген Айт. Жети бала жер астынан чыгардачы, ал кара кушуна чыгат да. Ушундай санынан эткес берсе болот го, бул кандай болот ошондой жер? Кымбат баа төлөйсүң ушундай баага жетиш үчүн. Азыр жетебиз ага. Азыр болот да. Негизи бизде кое бере албаган нерселер болот да. Азыр эле айтып бербедимби? Бирөө айтат, балам үчүн деп туруп анан уурдайт. Балам үчүн же ата энемди багышым керек деп бала көпчүлүктөрдөн отказ кылат коет. Көпчүлүк мүмкүнчүлүктөрдөн отказ кылат да. Ата энем карып калды депчи биз эметип. Анан кийин жана пайгамбар сурап атпайбы? Жараткан бизди бир эмеге даярдайт да, бир чоң ишке даярдады да. Анан бирок ал көрүп турат, сен бир байланган нерсең бар да, ошол эки талуу жериң бар. Ошо талуу жерди кое бере албай атасың да. Ошол аркылуу сен чабылып калышың мүмкүн. Ошол аркылуу сен өзүңдүн миссияңды аткара албаш үчүн дегенде пайгамбардан баласын сураган. Ушу балаңды мага берчи депчи. Анан ошо баласын бергенде, анан ошол өзүн кое берген да, баягы. Бере албай аткан. Эртештиктөө жанакы эме сан жетпей калат, санынан жетпей калат, анан кесип берет да. Бул бизге аябай жакын нерсе да, бул этибизде болгон, денебизде болгон нерсени биз көкүрөгүбүзгө ар бирибизде бар. Бирөө аялын жакшы көрөт. Же бирөө аялдарды жакшы көрөт. Анан ошол аркылуу касиети ачылбай жүрө берет да. Ошону кое бериш керек, ошону жеңиш керек. Эртештиктүү жанакы аны жалгыз көтөрүп чыкпайт алып кара куш. Алып кара куш ушул чабдар аты менен, жанакы 4 мамыт менен, жанакы эки аял алат, бирөө эме, жана 4 мамыт менен аял алат, кенжеке менен быйтыкты алат. Ошондой толтура бир короо киши менен көтөрүп чыгат да. То есть анын баары ушу бизге кызмат кылган арка жүрөктөрүбүз, жардамчыларыбыз да, мындайча айтканда. Анан ага даярданышат, 40 күндүк тамак даярдайт. Кулжа, 40 кулжа, там 40 эме, аябай көп тамак даярдайт, анан бирок ошо жетпей калат да. То есть бул даярдык болгондо бизден ошол биз аябай өзүңөр да ойлонуп көрсөңөр, например, бүгүн мен бирөө бер десе, бүт баарын нерсени бере алам, эмнени бере албайм деген суроо берсеңер, ар бириңерде бир ушундай эме бар да, ошол болот. Бирок ошол бизге эме чоң тоскоолдук алып келет жашоодо. То есть ал баардыгыбыз биз жараткандын колундабыз да. Бир адам өзүнүн башында эмес да. Көпчүлүк учурда суроо берип өзү качып кетти. Көпчүлүк учурда эме болот да. Биз ошол касиет ачыларда баягы ордунан жылбай калат адамчы. Бирдеме кармап блок болуп тура калат да.
ошол нерсени чечиш керек. Бул балким жашоо турмушунда бирөө, например, бир проблеманы бирөө, например, күйөөгө тие албай жүрөт, бирөө аял албай жүрөт, бирөө наоборот, эмне үчүн дегенде бирөө ата энесин багып жүрөт, бирөө өзүнүн текеберлигинен, бирөө болсо бийлик байлыкка көз артып болгон акчасын ошол жака ташып үй бүлөсүн жарды кылып жүрөт. То есть ушундай нерселер бар, ошону карап көрүш керек дагы. Адам көкүрөккө суроо салсаңар чыгат да ошол. Бул эмне? Мени эмне кармап атат? Эмне эметип атат? Анан бизде ошол эл катары биз өзүбүздүн ар намысты таанып атканбыз. Биздин өзөгүбүз Манас да. Биз ошол Манаска кайтуу, биздин өзүбүздүн өзөгүбүздү табуу, биздин байлык ошол бизге бере турган азык, руханий азык Манаста да. Манаста бар. Кыргызча жазылган. Ар бир адам өзү окуса эле түшүнөт да. Аны котормочу да кереги жок. Кандай бир эмелер, ортомчулар да кереги жок. Адам өзүнүн көкүрөгү менен иштеп эле Манасты окуп, кыргызчылык эмелерин колдонсо, жанакындай өзүнүн ички дүйнөсүнө көңүл бурса эле, адам ушинтип ачылып, касиеттерин ачып иштеп баштайт да. Бирок агай, мисалы сиз ошо эртөштүктү окуп, сиздин түшүнүгүңүз да бул, мисалы мен окусам башкача түшүнөм да. Бул окуса башкача түшүнөт. Силер окусаңар башкача түшүнөсүңөр, бирок ошо мен айткандан кийин окуп көргүлө, башкача түшүнөсүңөр дагы. Мен ушунча китеп окудум, бирок эртөштүктү окудум. Анан ошондой нерсе болот да. Анан биз ошо эл катары, биз ошо өзүбүздүн ордубузга келе албай атабыз да, мындайча айтканда. Адам катары дагы, анан биз кантип келебиз дегенде, канча өзүнө кайткан адам көбөйсө, канча өзүн бартаган, өзүн баалаган, өзүнө өзү туура баа берген адам көбөйгөн сайын бизде эл да өзгөрө баштайт да. Эл ошондой эл көбөйө баштайт. Анан жанакы эгрегор деген түшүнүк бар. Эгер бирөө түшүнсө, башкаларга да ушул түшүнүк тарай баштайт. Канча көп адам эметкен сайын ошончо көп адамды ойготот, ошончо жарык тарайт да, мындайча айтканда. Бул аябай чоң тема да. Ошон үчүн мен ушу бүгүн ушу темага көп аябай токтолгум келет. Мындан аркы дагы мөрөйлөр бар. Азыр кыскача бат-баттан айтып кетейин. Пока суроолор жокпу? Биз ошол өзүбүздү тааныганга жараша биздин характерибиз бар, мүнөзүбүз. Ошол характерибиз аюуга окшош да. Эртөштүк андан ары кетип баратып, аюу бир үн угат дагы. Анан баякы мындай чоң ордо аюу жаткан болот. Аюу ошо эмеге түшүп кетип, аюу ошодон чыга албай, ордон чыга албай, ал дагы аюу жүдөгөн, эмеси начар, акыбалы начар, ачка, өлөйүн деп калган аюу болот. Анан ал аюу сүйлөшүп, эртөштүккө айтат, жардам бер деп. Анан эртөштүк аны чыгарат, тамагын берет, ошентип жууп тазалап, мындай ак аюу болот да. Негизи биздин характерибиз аюуга окшош. Эгер биз өзүбүздү тааныбасак, жанакындай жырткыч аюу, мындай карасаң, жумшак, мындай кучактагың эле келет көрсөңчү. Бирок күчү ушунчалык, мындай бир мынтип тийип койсо, бир жериң сынып кетет да. Биздин характер да ошондой. Биз аябай характерибизди мындай жакшы, өзүбүздү жакшы көргөнгө келсе, жакшы жүрүп, мындай аябай эметип калабыз. Анан биздин оюбузча болбой калса, аны бүт талкалайбыз ошол жерде. Кээ бирөөлөр калаймакан чыгарып, стөлдөрдү көмтөрүп, болгон нерсесин сындырып, талкалап, өзүнүн эмесине жетиш үчүн ошондой характерин көрсөтөт. Анан көбүнчө учурда биз характери жаман кишини кыялы жаман, жини жаман деп айтабыз. То есть ошол моментте жанакы өзү багып жүргөн жиндердин баары ойгонот адамды, мындайча айтканда терс жактары башкарып кетет да. Биз ушул өзүбүздүн характерибизди баалап көрүп, башкарганды үйрөнүшүбүз керек да. Эмнеге дегенде, бул характерди биз башкарбасак, характер бизди башкарса, биз эч качан мамиле кура албайбыз башка бирөө менен. Жанакындай ачууң бат келип кетсе, жанакындай тарынып жүрө берсең, тарынган киши көп киши менен сүйлөшкүсү келбейт, таарынычты дайыма өзү менен көтөрүп жүрөт. Бул жерде адам көп айыктыра турган нерселер бар. Бул да жаралуу эмес болуш керек. Биздин характер да жаралуу эмес болуш керек. Жаралардан арылышыбыз керек да. Бул жерде жара эмне? Адам таарыныч көтөрүп жүрөт. Адам ачууланып жүрөт.
адам сарсанада жүрүшү мүмкүн. Көп нерсени эңсейт, анан кийин эгер болбой калса, ошонун иши ошондой чыкпай калса, анан жаман кыялдардын баарын көргөзүп, урушуп, талашып, сөгүп, сагып, например, өлтүргөнгө чейин барат да адамдар. Аялын сабап атат, азыр аялын өлтүрүп атат, күйөөсүн өлтүрүп атат, урдап тоноп атат. То есть ушунун баары биздин характерде биз айыктырып албасак, бул характер бизди башкарып кетсе, бул жаман нерсеге алып келет да. Мисалы, алып зор жигиттердин баары баатырлык мүнөзү барлар, балдар да. Бирок ошол өзүнүн чөйрөсүнө жараша, ошо характерине жараша кимдер менен чогуу жүрсө, бирөө баатыр болуп элге камкордук көрөт, элди багат, а бирөө черный болуп өзүнүн жанын багып, ошол эле баатырлык менен урдап тоноо менен жан багат да. То есть ушул кара жагына эметип кетет да. Ошол чөйрө анан кийин өзүңдүн алып жүрүүң, өзүң менен башка бирлер менен мамиле түзө турган характерди биз аябай эметишибиз керек да. Анан бул биздин характер, аюунун характерлери кандай? Бир жагы бул жалкоо, 4 ай 5 ай уктайт. Анан кийин тамак соо, 6 ай 7 ай 8 ай тамак ичет, только тамак ичет, эчтеке кылбайт да. Тамак эле ичет, тамак ичет, уктайт, тамак ичет, болгон иши эле ошо. То есть характерибиз ушул эметпесек, башкарбасак, мисалы мен жалкоомун. Жалкоолук эгер башкарып кетсе, биз дагы көп нерседен кургалабыз, көп нерсени кыла алабыз да. Бирок ошол эле учурда аябай күчтүү. Ошол эле учурда жанакы уйкунун аркасы менен аябай такыба, то есть орозо курмайт 4 ай 5 ай. Ушул характерлерибиздин баарыбызда мүнөзүдө бар да. Бирок биз ушул экини башкара билгенбиз. Кайсы жерде кандай эмнени колдонобуз, кайсы жерде кандай мамиле кылабыз. Анан кийин бизде ушул кубат, негизи энергия деп кубат. Бизге кубат берилет, ошол кубат эмнеге берилет? Ишке берилет да. Эгер биз иш кылбасак, кубат да жок. То есть талыкпай, могу кепкендей кумурска ушул эменин кубаттын символу да. Талыкпай эмгек кылат, такыр чарчабайт, өзүнөн бир 10-15 эсе оор нерселерди көтөрөт да. Чоң нерселерди, оор эмес, чоң нерсени, оор нерсени көтөрө албайт го. Анан эмеси башкалар үчүн кам көрөт да, то есть коллективно жашайт, кам көрөт, жакшы жагы бар да. Ушул энергия бизге эмеге берилет, ишке берилет. Ушуну биз кылмайынча эртештиккө жанакы көкдө тарууну жерге чачып салып, санап терип бер дейт да. Ошондо бул эмелер келип жардам берет да. То есть биз ошоки ажыратканды билишибиз керек, эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек. Ошол энергиябызды эмнеге жумшашыбыз керек, эмнеге жумшабашыбыз керек. То есть жанакы эле жөнөкөй эле ой жүгүртүү, жанакы жөнөкөй эле жел ойду кубалоо биздин энергияны жейт да. Жөн эле отуруп эчтеке кылбай эле адам бир ойдон бир ойго секире берсе, энергия кете берет дагы. Анан адам уже эчтеке кылбайт, жалкоолук жаткысы эле келет, мындай ошо энергия корой берет да. Кудайдын берген керемети жөн эле кете берет эмеге, канализацияга. Алып кара кушту кичине эметтик. Анан жанакынын баары ушул мөрөлөрдүн баары күрөшүп чыгат да, баягы көкдө эмеге салат, жарышка салат, жанакы эмелердин баарын, мамыттардын баарын ишке салып, ошол жарыштан утуп чыгат да. Анан кийин жанакы 7 баштуу желмоуз кемпир келип, эмени мамыттардын жанына келип, мындай чаңды үйлөп койсо, алар 2 күнгө уктап калган немелери бар да. Ушундай таалуу жери бар да. То есть качан гана бизди ойлор ээрчитип кетсе, жанакы мамыттар уктап калат. То есть биз бир ойдон бир ойго секирип жүрө берсек, алар уйку абалда болот. Жанакы көрөгөчтүк эмелердин баары жабылып калат да. То есть 7 баштуу жез кемпир келип жанакындай эме чачып койгондо, ал эмне чачканда анда акыл иштеп, жанакы ойлор иштей баштайт да. Ойлор, башка ойлорго, санаага, кандай бир эмелерге кетип калганда, тиги мамыттар уктап калат адамда кайра. Иштебей калат да. Анан алар ойгонуп алып, бирок ошо 2 күн
жарыш өтүп кетсе да барып кубалап жетип биринчи келип атпайбы. То есть ушунча тез да. Биз аларды ошо ойготушубуз керек. Ошого көңүл буруп, ошолорду ишке салып, алар аркылуу иштеп турушубуз керек да. Биз дайыма колдонуп жүрүшүбүз керек ошо 4 мамытты, азыркы биздин өзүбүздүн характерибизди, эмелерибиздин баарын. Анан алып кара куш бул ошол ушунун баары чогулгандан кийин такыр башка адам ушул эле денеде башка адам жаралат. Ошол башка адам өзүнө башка тагдыр каалагандай жазалат да. Биз ошол эртөштүктүн жолун басып, ошондой иштерди кылсак болот, ошондой жаңы жашоого өтсөк болот, иштерибизди оңдосок, анан кийин барып бул эртөштүк Манаска жолугат. Манаска жолукканда чоро болот, чородон айтып атат. Ар бир чорону тону жок келген чорого тон берди, үй жок келген чорого үй берди, аты жок чорого ат берди, туш жака кан кылды, туурдугун май кылды деп атат да. То есть ушул эртөштүктүн баскан бүт эмелердин баары адамга келет да. Там в другом помещении. То есть булардын баарын топтоп чыккандан кийин адам бир жакшы кудай кереметке жолугат, өзүнүн миссиясына чыгат. Анан адамга аркасынан, эртөштүктүн аркасынан байлык, бийлик бүт баары ээрчийт да. Ошол эмелердин баары адамга керектүү. Биз кубалап жүргөн нерселер өздөрү бизди ээрчийт аркасынан. Негизи биз адам ошону ээрчитиш керек. Ошондой акыбалга жетишибиз керек да. Эми суроолоруңар болсо, суроолоруңарды берели. Ошондой физический дүйнөдө болгонубузбу жана жердин астына түшүп деген нерсе. Эми бул жерде метафора болуп атат да. Жердин астына түшкөндө жер адамдагы жер бул дене. Манаста сүрөттөп атат. Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй. Бул ошо жер ошол бул дене. Асманы бизде жан, бизге салынган. Айың менен күнүңдүн бул жан дүйнө менен акыл. Айың менен күнүңдүн чүрөөсүнөн бүткөндөй. Алтын менен күмүштүн чүрөөсүнөн бүткөндөй дейт. Ошол биз жанакындай тазаланып чыккандан кийин биз алтынга айланабыз, баалуу болобуз, өтүмдүү болобуз. Элдин баары бизди самап калат. Ошондой адам болуш керек да. Манасты да сүрөттөп атат. Бул эртөштүктө эле ушинтип сүрөттөсөк болот. Бул ар бир адам жөнүндө. Ар бирибизди ушинтип сүрөттөсөк болот да. Бир кырынан караганда, бул эзотерика, жанакы адамдын ички дүйнөсүндөгү болуп аткан нерселер да. Анан бул бүт баары аллегория болуп атпайбы? Бүт баары эме. Например, алып кара куш эртөштүктү жутуп атат. Жутат, анан балдардын баары ызылдап эметкенде кайра курса, эртөштүк эки эсе чоң мондай алып, денелүү болуп чыгат дагы анан тиги алып кара куш балдарын урушуп атат. Эмне мынча чабалактап ийдиңер? Дагы бир аз кармап турсам, мындан да чоң болмок депчи. Мындан да күчтүү болмок деп. Ошондо майнеси кандай болуп калат? Бул кайра жаралуу. Кайра жаралуу адам ошол жанакы эмелердин баарын трансформация болот да, мындай өзгөрүү. Экинчи жашоо, өзүңдүн нукра жашооңду адам ошол эмеге өтүү да. Биз азыр акыл менен эле дене менен жанакы айван деңгээлинде жашап жүрдүк да, кечирип койгула. Адам ички дүйнөсүн ойготкондон кийин башка катмарларга. Бизде 18.000 катмар болуп атат. Бул биринчи, экинчи, үчүнчү эле тепкичтерде болуп атат да. Манас бул 18.000 катмар. То есть бул биз чексиз аламбыз да. Биздин ичибизде мына Кудай ичибизде, и тышыбызда да Кудай. Ал Кудай бир жерде отурган абышка эмес да. Биздин күнөөлөрүбүздү жазып отурган. Биздин ичибизде баарыбызды көрүп, сразу моментально бизге эме берип турат. Жазасын да берет, эмесин да берет. Эмне деп коет? Белегин да берет. Аняка Манаста сүрөттөгүн айтат да, ички дүйнөсүн карасаң жер жүзүнөн кең экен деп. Анан Семетиге келгенде бул кең таласта экен деп айтат да. Ички дүйнөсүнчү. Анан Манаста 40 чоро болот, а бирок Семетиде эки эле чоро бар. 3 чоро менен канча чоро болупчу?
ошо бир Ыспай Исаковдун бир интервьюсун уктум эле да, ошондо бир адам баласы ушул 40 чорону мээсине батыра албайт, ошондуктан адал арам деп туруп эле калган чорон баарын өлтүрүп салган дейт да. А болбосо мындай адал арам эле эмес эле, адал арам макру тигиндей мындай толтура нерселер бар экен да, долганы Ага. кабыл албайт экенчи. Туура баамдадыңар. Ошондой сценарийлер бар. То есть эми ал чоң темада дагы өзүнчө. Семетей 12-ге чейин ким экенин билбей жашырып чоңоюп атат. Ал атасы ким экенин тааныбайт, энеси ким экенин тааныбайт. Башка бир кишини ата деп жүрөт, башка бир кишини эне деп жүрөт. Атайын ошентип катылып чоңоюп атат да, анткени ага көз арткан кишилер көп болот. Өзүнүн эле бир туугандын атасынын бир туугандары эмес, Бак Дөөлөттүн балдары Алтарам Семетейди өлтүрөм деп кулагынан качып барып анан ошондо багылып атпайбы. То есть бир учурда биз деле өзүбүзгө өзүбүз кол салабыз. Мындайча айтканда, жана өзүбүз ким экенибизди билбесек, өзүнүн бир туугандары өзүгө кол салып атат азыр. Ажырым талаш дагы ошондон өзүбүздү билбестиктен, тааныбастыктан эле болбогон нерселерди талашып эле урушуп талашып атабыз да. На самом деле ал талаштар биздин өзүбүздү тааныбагандыктан, өзүбүздү жакшы билбегендиктен, ушу Манасты билбегендиктен болуп атат да. Анан эгер баары бирдей жасалган деп атпайбы? Таштан баштап адам, аалам бүт баары бирдей да. Табияты бирдей. Эгер өзүңдү ачып алсаң, анда элиңди да түшүнөсүң. Элиңди түшүнгөндөн кийин ааламды да түшүнөсүң. Өзүңө кызмат кылсаң, элиңе да пайдасы тиет. То есть мындай аябай чоң таасир бар да. Өзгөрүү өзүңдү көрүү биринчи. Өзүңдү көрө баштагандан кийин жанакындай кереметтер ачылып атат. Өзүңдү көрүү аябай маанилүү да. Өзүңдү көрсөң, ошол кереметтер ачылат. Анан адам башка деңгээлге чыгат. Бул алып кушту жеп жеп алып анан кайра кусканы бир трансформация, анан жердин үстүнөн чакалып чыккан бул башка трансформация болот. Бул кайра жаралуу. Адам уже жарык дүйнөгө уже кызмат кылганы келет да. Тиги болсо ички трансформация болот, а бул уже башка адам башкаларга жарык алып келет да. Эме да, китеп окугула. Бирок эң маанилүү китеп бизбиз да. Бизде көкүрөгүбүздө жазылган библиотекалар бар. Эгер силер жазып аткан нерселерди ачсаңар, силердин өзүңөрдөн китеп чыга баштайт. Эмне үчүн биз жанакы манасчылар, эмне үчүн бизде кыргызда касиет деп айтылат? Биз ошол ичибиздеги библиотека, кандагы касиет деп аталбайбы, ошо канда бизде толтура библиотекалар жазылган да. Бир нече жашообузда канча жашасак, биздин ата бабадан келаткан, жети атадан келаткан касиеттер. И ошол мына силер жанакы эметкенде, жанакындай көрөгөчтүк пайда болот да. Жанакындай көздөрдү тааныштырбадыкпы? Көрөгөч, Жертиң Шар Мамытов, ошолордун баары ачылат. Адамда башка көз караш пайда болот да. Мындайча айтканда, внутреннее око деп коет, же сердечное око деп коет. Көкүрөк көз дейт кыргыздар. То есть адам ошол эле эмени, сиз туура айттыңар, эртөштүктү баарыбыз окусак, ар кандай түшүнөбүз. Бирок өзүңөргө касиетиңерге жараша бир нерселер ачылат да. Мага мына, например, кыргыздарга ички дүйнөсүн ачып бергин деп айтып берип атат. Мына бүгүн мен силер менен ичиңерде бар нерселер менен тааныштырдым. Эми ошону китептен издебей өзүңөрдөн издегиле да. Ошол менен байланышып, периште деп да кабыл алсак болобу? ооба, бир убакта периштелер деп айтылган. Азыр айтсак болот, эме деп биздин бир деңгээлдерибиз деп. Периштелер дагы башка уровень. Бул жанакы, бул деген ичибиздеги эме функциялар, булар Эмоциялар десек чагы. Иштеги эмоциялар. эмоция башка. Эмоция ал биздин уже реакция, жанакы көргөн, билген нерсеге биз уже реакция кылабыз да. Бирөө сүйүнөт, бирөө эметет. Мисалы, ушул нерсени Жакып Манастын атасына көргөзсө, кулагына угулса, Манас кулагына төрөлүк Манас кулагына айтып атса, мен жиндүү болуп калыптырмын, таламалдын талтышында үн угуп атам деп. Ал эмеге психдиспансерге барышы мүмкүн да. Касиеттүү адам ал түшүнөт, бул аян келип атат депчи. Ошолорду биз кантип угабыз? Кантип билебиз? Өзүбүздө бар жок. Мен жана 4 бар. Только угуш керек. Силерге айтып турат, сезип турат. Жана айттыңарбы, бөйрөгүм ооруп кетти, тияка жатат, отура атайынчы депчи. Ошондой эле Мен бир аз отуруп сиз айттыңыздан соң ошо бирөөлөргө жардам кылып туруп ошондон бүтөсүн деп
бирок чындап келгенде ошондой да бир жумуш баштасам деле өзүм үчүн эмес да биринчи балдарым коем, 3 балам бар, балам үчүн буга как будто ал жерде мен жокмун да, жана сиз айткандай мындай ой келди. Значит, мен эмне иш кылсам дагы биринчи очередь өзүм үчүн өзүм ооба ойлоп ооба да эме кичине рискка кой берди да. ооба Сен өзүң ойлоп ошол эме өзүңөргө кам көргөндү үйрөнгүлө. Биринчи зарплатадан өзүңөргө бирдеме ос тийип туруп анан бергиле. Бизде жалаң дайыма ошондой болгон. Биринчи өзү ос тийип туруп анан устуканын берген. Бизде бирдеке кылаардай биз көпчүлүк учурда топтойбуз. Анан ал акчаңарды өзүңөргө тийбей деле бирөө урдап кетиши мүмкүн. Чөнтөңөрдөн чыгып калышың, карызга бере салышыңар. Тиге бериш керек, буга бериш керек, анан аягында келбей калат да. А бирок ал биринчи очередь силерге берилди. Бирок эгоизм болбош керек да. Баары эле мага деген да туура эмес. Бүт баары мага деген да туура эмес да. Баары мен каалагандай жашаш керек деген да туура эмес. Бул здоровый эгоизм болуш керек. То есть биринчи мен. Потому что эгер силер жок болсоңор, анда башка эч ким жок. Атаңар да жок, энеңер да жок, балаңар да жок, эч ким жок да. Силер аркылуу бүт баары ушул дүйнө пайда болуп атат. Силер үчүн да. Силер жок, дүйнө да жок. Өчүп калды. Силер бар, дүйнө бар. Анан силер эң биринчи силер алып аткандан кийин силер ошо дүйнөнү өзүңөрдөн өткөзүп аткандан кийин эң биринчи очередь өзүңөргө. Да? Биринчи акча таптыңарбы же бирдеке кылдыңарбы? Эң биринчи өзүңөрдүн муктаждыгыңарды жабасыңар. Өзүңөргө шым жетпей атабы? Биринчи өзүңөргө шым аласыңар. Балдарыңарга эмес. То есть мындай да, здоровый. Анан кийин аша чаап кетпей да. Анан кийин ошо бири өзүңөрдү жандандыргандан кийин. Мисалы, өзүңөр ушунча эшекче иштейсиңер, балдарыңарды лагерге барып кел, тияка барып кел деп жөнөтөсүңөр. Бирок өзүңөр эч качан эч жака барган эмессиңер. Өмүр бою иштейсиңер да. А эметпейт да. Акча негизи жеңил эле келет эгер көрөгөчтүк жанактардын баарын пайдалансаңар, эшекче иштештин кереги жок. Негизи бизде ата баба такыр эле иштебей эле жан бакканда, туурабы? Бир кезде. Бирок ошончо мал бай болгон, мал болгон. Азыр наоборот биз баарын ээлеп алып меники деп туруп жебейбизби жебейбиз, же бирөөнө бербейбиз. И баарыбыз жардыбыз. Вроде күндө иштейбиз, баарыбыз барабыз, вроде бирдеке табабыз. Да, дене жан дүйнө да жарды. Дене семирип уже болбой калды. Наоборот, жардам бериш керек, арыктатыш керек. А адам дагы деп. Ал мисалы үчүн кассетке жеткенден кийинчи аны бир кандайдыр бир жол менен сакташ керек туурабы? Мисалы үчүн бир башка нерсеге алаксыбай же кандай жолдор бар дейм да. Жогото алыш деле оңой эле го муну. Ушул эле этиканы сактап, жанакы эмелерди көрүп билип, ушуну өчүрбөй, уктатпай пайдаланыш керек да. Биз мынакей биздин эмеде биз негизи ушул эмелер менен баары менен чогуу төрөлөбүз. Чыйырды, эне, манасты периште койдум. Биз 12 жашка чейин периште болуп төрөлөбүз да, периштелер болуп төрөлөбүз. Ушунун баары иштейт. Ушунун баарын билебиз. Анан бирок ата эне билбей, мунун баары наоборот өчүрүп атат да. Ары тур, бери тур, тияка баспа, бияка баспа, сен эмнени билесиң, оозуңду жап, унчукпа, ыйлаба деп атып, бүт блокко салып салганбыз адамдарды. А негизи чыйырды эмнедей билсек, ушул нерселерди уктатпай ойготсок, биз эмеде мына жаштар силер аябай жакынсыңар, сразу илип кетип атасыңар, түшүнүп атасыңар. Улуурактарга ишениш кыйын. Бул жомокто, бул эпоста, анан бул калп эле айтылганда деп анан эметет. Бирок калп эмес, мунун баары чын, мунун баары просто колдоно билиш керек да, колдоно билүү. Анан бизде касиеттүү эмес киши жок Кыргызда. Ар бир касиеттүү. Единственное жанакы этиканы карманыш керек, жанакындай эмелерди, мүмкүнчүлүктөрдү уктатпаш керек. Адам мындай чоң жакшы жолго чыгат, баары болот да, акчасы баары болот. Ошол касиетке берилген да баары. Энергиясы, Жанагы бейлегим айтып эме болдум деп. Мен уже канча жылдан бери бутуман ыбыжа какшайт десем устак. Леченияны албаган эмем калбады. Азыр мына мойкада иштейм, азыр бутум ишип кетет. Кече эле мына эменин аюмун майдап алып түнү сыйпап турмушум. Канча жыл болду уже эмнеден башталды дейм. Жан дүйнөгө көңүл бурбайсыңар да, силер жалаң эле эме акча кубалап, дүйнө кубалап, бала багыш керек, акча табыш керек менен жүрөсүңөр да. Өзүңөрдүн жан дүйнөңөргө убакыт бөлүп, тетине тоого чыгып, жылаң айлак басып бир аз. Эметсеңер? Силер өзүңөрдүн гармонияга алып келишиңер керек. Бизде жанакы эмеде 5
5 энергия бар жер мазар деп коет. Ошол жерде энергия муну Кудай жараткан бойдон да. Ошол жерге барсак бизди кадимкидей тазалап, оңдоп, түздөйт. Эчтеке кылыштын кереги жок. Жөн эле ошого прогулкага барып, ал жерде суу болуш керек, от болуш керек. От бул күн. 5 стихия да. Аба, обо, жер. Мына 40-35 мүнөт Бишкектен ары чыккыла. Аларчага барып прогулка кылууга хотя бы бир айда бир чыгып тургулачы. А негизи күндө кылыш керек. Бир жарым саат прогулка кылыш керек. Парктарга барсаңар болот. Баш керек. Неме бар дагы, бир жака барып, кайтып келе турганымды кадимкидей пландаймын да. Ошол жака көзүм жетсе, ошо иш болушун анан барам. А эгер мындай жөндөн жөн бирөөлөр чыгып айланып кетсе, менде андай нерсе жок да. Мен пландайм, мисалы азыр мына ишке кирерде кадимкидей отуруп алып жазам да. Мына ишке кирсем мынча сом менен иштейм. Даже ишке барбай туруп сурайм ошол адамдан, канча сом бересиз? Мен канча саат иштейм? Ишим кандай? Ушундай мен бар, анан пландап туруп барам дагы. Ошол акчаны эме кылам. Бирок эми ортодо алиги ден соолукка көбүнчө мен ушу бөйрөгүм менен бутум кармап калат да. Көбүнчө айланып келип эле ушу мойкага ишке кире берем. Идиш жууганга эле ишке кире берем. Канча айланып келсем деле. Же швеяга барып алам. Анан бутум менен бөйрөгүм отказ берет. Анан ошо тапкан акчамы өзүмө чатап, дарыланып отуруп. Мындай да. Биз ошо касиетке жараша кызмат кылышыбыз керек. Иш кылган жерибизден биз рахат алышыбыз керек. Ошол жерге баргыбыз келиши керек да. Жан дүйнөгө жагыш керек. Жан дүйнөгө жакпаса, акча үчүн, бала үчүн өзүңөрдү кыйнап оорубашыңар керек да. Ошентип эле акча тапсаңар деле ошол акчаңар кайра дары дармекке эмеге кетет да. То есть силер өзүңөрдүн кыргызча касиетиңер бар. Өзүңөрдүн кыла турган ишиңер бар. Ошону табыш керек да, ойлонуп көрүш керек. Мен дагы башка эме жөндөмдөрүм бар. Эмне кылгым келет? Өзүңөрдүн бир мындай кылгым келет деген оюңар бар. Ошону кылыш керек. Ошол жакка өтүш керек. Ошол жакта окуш керек, жолбосо же даярданыш керек. Ошол жерде издениш керек. Билген кишилер менен мындай кичине консультация алып сурасаңар багыт берет. Ошол аркылуу ошол ишке өтүшүбүз керек да. Анан жан дүйнөгө убакыт болуп, өзүңөргө жан дүйнөгө денеге эмес. Денени биз дагы эптеп, чаптап, мончага алып барып, жууп тазалап атабыз. Жан дүйнө жанакындай болотодо жатпайбы, эме болуп. Колуна тикенек кирген, бирөө ямада жатат, бирөө эме арык. Жан дүйнө жабыркаган да. Ошо жан дүйнөнү айыктырыш керек. Характерди, ар намысты өзүңөрдү ордуңарга коюшуңар керек. Силер, например, көп ишти кылабыз, адамда нааразычылык болбош керек да. Биз кылабыз, анан кийин бир күндө мына эртешикти эле кылып жүрүп анан тажады да, анан кийин баарына эле жасайм, эч ким мага мен деп мени ойлобойт деген ушундай ойлор келет да. Анан адам чөгүп кетет, өзүнүн ички эмесине кирип кетет да. Дагы жакшы эртештик мындай эметкен жок да. Башка адамдар алкоголизм, наркомания, мындай чоң ооруларга чалдыгып калат, ошон менен анан көбү өлүп калгандар бар да. Жөнөкөй эле оорулар менен ушу санап атып, жанакы сахар, рак деген бар ушул оору. Өзүн өзү туура баалабай, туура баамдабай, өзүнүн ички дүйнөсүнө көңүл бурбаган адамдардын баары ошол жакка кетет да. Анан ошону биз ооруткан да өзүбүзбүз, ошол жактан чыгарган да өзүбүзбүз да. Өзүбүздү өзүбүз ошол жерден сууруп чыгарып болот. Ошо азыр айтып жатасыз го, ошо мисалы мен бүгүн бул жерге дагы келип калган бекерден эмес да, бул эже аркылуу келип калдым. Жүргөнчө мен дагы барайынчы деп. Мисалы азыр ушул сабакка чейин мен толтура сабак окудум дагы. Мугалимдик дипломум жатат. Массажиста болуп көрдүм, денеми сезейин депчи, массаж деген мисалы. Тамактын түрлөрүн жасаштыр, торту жасаштыр, ну все равно меники эмес дейт да. Анан мындаймын да, бир ишти баштаймын дагы, ошо балам үчүн айтып атпаймынбы, пландайм. Мисалы, мына айда мынча акча тапсам, балама иштетем, кызыма же жол нерсе алам дейм да. Ошол максатка жетем го, анда рахат жок да. Даже ал балам рахмат мама деп айтып турса деле, ну как будто эми бул менин милдетим да дегендей кылып коем да, мындай эме мындай айтайын мындай жок да. Туура. Өзүңөрдү өзүңөр сыйлаган дагы ар намыска кирет да. То есть баары сыйлап, баары ыраазы болуп атса да, кээде биз өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болбойбуз. Эң чоң балта чапкан ошол да. Өзүбүзгө өзүбүз ыраазычылык. Өзүбүзгө кадимкидей өзүбүздү сылап, сыйпап, мончого алып барып, рахмат айтып, мороженое алып берип биринчи зарплатадан. Эметкенди. Бизге да барып баштадым, арыктайын деп. Ооба.
Бирок ошо изденип эле келатам да, изденип эле келип. Эми ал изденген жакшы, анан эме да изденген биздин акыл эмне жанакы Алмамбетти 7 жыл изденип атат да. 7 жыл акты казгандар менен иштеп жүрөт да. Акыл аябай изденет, бирок ошону жашоосуна колдонбойт. То есть биз бирдеке үйрөнсөк практиковать этишибиз керек. Эгер бизге кереги жок нерсе болсо аны окубаш керек да. Биз көп нерсени билебиз, бирок колдонбойбуз да. Ошол канча окудуңар, ошону колдонуш керек да. Практиковать этиш керек. Бирок окудум. Мисалы мугалим 4 жыл окудум, 1 жыл иштедим. Үй бүлөлүк жолдошум кой кызганам дедилер, чыгып алдым. Массажист болдум, 1 ай окудум. Массаждын столду алдым, ошонун акчасын актадым. Анан адамдардын энергиясын кадимгидей алат экен, мага өзүм ооруп калат экен. Аны таштадым. Торт жасаганга окудум 1000 сом төлөп, 1000 сомду актадым, балдарыма торт жасадым. Аны да таштадым. Жок, мен актап туруп анан таштайм да. Актайт дегенде силер акчасын эле кайтарып алып атасыңар да. Бирок эме да, жанакы массажистти энергияны өзүңөргө силер акча үчүн иштедиңер да. Эгер силер жанакы касиет катары пайдалансаңар, ошо экини туура кылып, адамдарды жөн эле мындай эле ушалап койбой, айыктырып касиет эметсеңер, анан кийин ошондон кийин тазаланганды үйрөнүп алышыңар керек. Ошентсеңер, бул умайчылык касиет, ар кандай эми умайчылыктын көп эме түрү бар да, анан бул касиет кадимкидей эле адамга ден соолугун оңдой турган касиет да. То есть бул жагында жакшылап изденип көрсөңөр, балким эгер өзүңөргө жакса, бирок энергияңар көп кетип атса, анда тазаланганды үйрөнүш керек, жанакындай энергетический практикалар жасаганды үйрөнүш керек дагы, ошол менен иштеш керек да. Анда адамды практически 5-6 саат жасабай эле мындай керектүү точкасын басып коюп эле мындай оңдоп түздөп массаж кылып эметесиңер да. Классический массаж жасабайсыңар, керектүү точкасын басып койсоңор, эмнеси ооруп атат, кээ бирөөнү сылап сыйпап эле тазалап айдай бересиңер да. Сүйлөшүп койсоң эле болду. Хорошо, бүттүк.